И команда готова. Короче, там какая-то эталонная база,
Саламатсыздарбы, урматтуу ИСУ колдонуучулары? Азыркы учурда бул жерде 28 гана жоопту кошулду. Келиңиздер баштай берели. Кимде суроо бар болсо колуңуздарды көтөрүңүздөр. Бул жерде азыркы учурда Бактыгүл эжеке көтөргөн колун. Бактыгүл эжеке, сурооңуз барбы же болбосо кийинкиге өтөйлүбү? Микрофонуңузду күйгүзүңүздөр. Бүгүн биз вебинарды суроо жооп форматында өткөзөбүз. Ошол себептен сиздерге бүгүн түшүндүрбөйбүз. Убакытты бекер албай эле. Ошол себептен кайсыл сурооңуздар бар болсо биз баарын түшүндүрүп жардам беребиз. Сурооңуздарды кол көтөрүп бериңиздер. Бактыгүл эжеке, сизде микрофон көйгөн эмес, анда болбосо кийинкиге өтөйлү. Альбина, сиздикини угуп атам. Альбина Исамидиновна, барбысызбы? Микрофонду күйгүзүңүз. Саламатсызбы, Зайнабидин агай? Саламатсызбы? Саламатчылык. Азыркы учурда 29 гана мектеп кошулду. Негизи канча мектеп бар сиздерде? Угулбай калдыңыз, агай. Агайды алыстап кетти. Альбина эжеке, барбы жокпу сурооңуз? Түрлүккан эжеке. Саламатсыздарбы? Жок, азырынча жок. Эгерде суроом болуп калса, сураймын. Рахмат сизге. Түрлүккан эжеке, барбы сизде сурооңуз? Саламатсызбы, урматтуу эжеке? Урматтуу мынабу вебинардын катышуучулары. Мынабу вебинарды атайын сиздер үчүн уюштуруп атабыз. Министр суроомун. Себеби Ноокат району кечеги текшерүүдө эң акыркы бир көрсөткүчтү көргөзүп калдык да. Кемчиликти чектетүү боюнча. Группага кайра жазып аткан сурооңуздар ушул жерде берип калсаңыздар, эжеке көргөзүп жооп берип бүт баардыгына. Анда мындай кылайлы, агай. Мен келиңиз кайсыл мектеп артта экенин дароо көрсөтөмүн. Бул жерден талкуулайбыз. Ошол жерде суроолоруңузду бересиздер. Анда барыңыздар, микрофондоруңуздарды өчүрүп туруңуздар азыр. Так. Келиңиз келели. Азыр демонстрация аркылуу ар бир мектепти талдап көрөбүз. Мынакей, сиз өзүңүз дагы ушул сайтка кирип көрсөңүздөр болот. Кечээ күнү дагы биз вебинарда көрсөткөнбүз. Биздин сайтыбыздын аты open.edu.gov.kg сайты. Башында киргенде эле бул жакта бизде карта чыгат. Кыргызстандын толугу менен картасы чыгат. Мынакей бизде турат. Эгерде сиз Ош облусуна алып келсеңиз, Ош облусунун райондору чыгат. Мынакей жылдырайлы. Бул жерде Ноокат районуна мынакей келдик. Ноокат районунда билим берүү уюмдарынан бул мектепке чейинки жана мектептер дагы бар. Азыркы учурда бул жакта мектептер 117 деп жазылып турат. Мектептердин ичине кирип азыр текшеребиз ар бирин. Бериңиз. Бул жерде бир гана сиздин районуңуздар, ошон үчүн кажалат болбоңуздар. Мынакей мектептерге киргенде биринчи эле мектеп бул Ташкоргон мектеби экен. 317 балаңыздар бар экен. Эгер туура болсо, анда туура. Жетекчиңиздин аты бар экен, жакшы. Мамлекеттик деп жазылган экен. Туура болсо калтырасыздар. Мектептин окуучулары боюнча азыркы учурда сизде 315 бала болуп турат. 2 балаңыз классына кирбей калыптыр. Ушуну текшерип коюңуздар. Кантип аны киргизесиздер? Келиңиз, мен ушул мектептин бул жерде бир аз азыраак болуп, убакыт алып калат. Мен сиздерге бул боюнча атайын видеобуз бар. Кечээ да жөнөткөнбүз. Азыр дагы кайрадан жөнөтөбүз. Башка мектепке келгенде да түшүндүрө кетем бул жерде. Андан сырткары бул жерде окуучулар боюнча 2 баланы киргизип коесуз. Тилдери боюнча сиздерде кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы окушат экен. Ушуну текшерип коюңуздар. Класстын окутуу тилин. Достижение академиялык жетишкендиктер, келиңиз кыргызча тилин өтөйлү бул жакта интерфейске. Азыр 1 минут загрузка болуп жатат. Кошулду. Кайра эле ошол Ташкоргон мектебине академиялык жетишкендиктерди толтурган, жакшы. Орто окугандар жок окшойт сиздерде, аны да текшерип коюңуздар.
Сиздерде орто тапшырбайбы? 11-класс жокпу? Ташкоргон мектебинин жооптусу барбы бул жерде? Ташкоргон мектеби. Зайнабидин агай, ушул нерсени өзүңүзгө жазып алсаңыз, эгерде сиз бул жерде бар болсоңуз, эмнегедир 11-класс окубайт окшойт, олимпиадасын да толтурбаптыр, ортосын да толтурбаптыр. Ал үчүн ИСУОго киргенде, общее дегендин ичине кирип, жалпынын ичинде жалпыланган маалыматтар деген бөлүк чыгат. Жалпыланган маалыматтардын ичинде бул жакта мынакей форма Ош1 бул сиздер стат отчет тапшырасыздар, ошону сөзсүз түрдө бул жака киргизесиздер. Жетишкендиктер бар, жетишкендиктерди плюс аркылуу толтурасыз. Экинчи чейрек деп көрсөтүшүңүздөр керек бул жерде мынакей. Окуу жылы 2020-21, анан экинчи чейрек деп толтурасыздар. Первое полугодие. Келиңиз, мен ушуну текшере кетейин. Негизи экинчи чейректе толтурушуңуздар керек. Абсолюттук жетишкендик жана жок, сиздердики биринчи, экинчи класстар деп чыгыш керек. 1 минут азыр мен ушул мектепте таба кетейин. Бир аз башкача көрүнүп жатат эмнегедир мага. Ага чейин эгерде суроолоруңуз пайда болсо чатка жазып бериңиздер. Убактысы келгенде ар бирине жооп беребиз. Бүгүн сиздердин эле районуңуздар бар, ошол себептен убактыбыз жакшы бар. Так, жалпыланга киргенден кийин Ош1 ичинде плюс аркылуу 2020-21ге толтуруп чыгыш керек. Бул жерде бардыгын толтурат. Так, Ош1 эмнеге толтурасыздар? Анткени үчүн бул жылдан баштап сиздер стат отчетту жана 5-сентябрга тапшыра турган стат отчетту сиздер онлайн түрүндө тапшырасыздар. Ошол себептен ИСУОдон кетет. ИСУОну үйрөнүшүңүздөр керек. Бул жерде мынакей биринчи чейректе толтурган экен, сиздердики 2020-21 экинчи чейрек деп чыгыш керек. Мынакей экинчи чейрек. Экинчи чейректи толтуруп жатканда сиздер жанагы жетишкендиктерин оңдоп коесуздар. Ар бир чейректики өз-өзүнчө болот. Бул орто менен олимпиаданыкын сиз мурункулардыкын болгону копия кылып бул жака жазып коесуздар. Келиңиз бул жакта. Кошту биздин адес. Так, андан сактагандан кийин катышууга киресиздер. Катышуу бул сиздердики дагы акыркы чейректики болуш керек. Экинчи чейректики мынакей вторая четверть деп турат. Ушуну толтургандан кийин орточо катышуу, кайталанган жылга калгандар, чыгарылгандардын проценти 25 күндөн ашык калтыргандардыкын. Ошону сөзсүз түрдө ар бир чейрек сиздер жаңыланып турасыздар. Ошондо бул мектептикин дагы эгерде жооптусу бар болсо өзү көзөмөлдөйт, текшерет. Эгерде ортосу жок болсо, анда туура 0 боюнча калат. Олимпиадага катышкандар жок болсо, бул дагы 0 боюнча калат. Эч кандай маалымат жазбайсыздар. Катышуу боюнча бар экен, жакшы. Кызматкерлер боюнча бул жерде карап кетели. Азыркы учурда 34 кызматкери бар. Алардын стажы боюнча болгону 10 жылдык стаж, анан кийин 5 жылдык стаж деп жазылгандар бар экен. Текшере кетесиздер, туурабы же туура эмеспи. Курстан, жогорулатуу курстар боюнча өттүбү же өткөн жокпу, ошолор бар болсо дагы жазасыздар. Акыркы жылдыкын өткөн болсо бул жака чыгат. Жогорку билимдүү, орточо билимдүү бардыгы бар экен, жакшы. Текшерип коесуздар ар бириңиз өзүңүз менен. Андан сырткары бул жерде МТБ боюнча класстарына чейин киргизген экен. Жакшы, бул мектептики бул боюнча жакшы экен. Интернети бар. Проектор, компьютерлер боюнча маалыматтарды берген. Китепкана боюнча фонтту жазган экен. Бул жерлери жакшы. Финансирование боюнча, каржы боюнча дагы бардыгын толуктаган. Эмнеге каяктан келген акча каражатты, эмнеге коротконун бардыгын жазып чыккан. Сиздер дагы ушинтип текшересиздер. Азыр мен бул мектептикин карап кеттим. Кийинки мектепке өтсөк, бул мисалы Кеңеш мектеби, жетекчи боюнча уюм жөнүндө маалыматы толук. Окуучулар боюнча бардыгы класстарында отурат. Академиялык жетишкендиктер боюнча жазган, олимпиадаларда жазган. Кеңеш бир мектеби, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Олимпиадага катышкан балдарыңыз барбы сизде? 2 Кеңеш мектеби бар да, кайсы мектеп? Азыр 1 минут мен анда карап кетейин. Аракулова Мария сиздикиби? Жетекчи. Жок, ал Кеңеш 2. Эгерде Кеңеш 2 деп аталышы толугу менен официалдуу түрдө ушундай болсо, сиздер да өзгөртүп койсоңуз болот аталышын.
Жок, экөө тең билет алышты да, экөө тең ошону эми ойлонуп алышканда болсо. Түшүнүктүү. Анда азыркы учурда ушул кеңеш боюнча айтып кетели. Академиялык жетишкендиктер боюнча сиздердики олимпиадаңыз эмнегедир толук эмес экен, ошол боюнча карап кетишсин. Олимпиадага катышкан балдар бар болсо, бул жакка да жазып коюшуңуздар керек. Ушул эле көрсөткөн мынакей жетишкендиктер деген бөлүмгө толтурат. Андан сырткары катышуусу толтурулбаптыр. Катышуу бөлүмүнө киргизсин. Кызматкерлер боюнча маалыматты, дипломдору бар, стаждары бар. Жакшы экен, стаждары боюнча толуктап кеттир. Өздөрүнүн отчеттору менен салыштырып койсун болгону. Имараттары кошулган, жакшы. Интернет боюнча маалыматы кошулган. Библиотечный фонд, компьютерный боюнча бардыгы бар экен. Каржылоо боюнча бул жерде толуктаптыр, жакшы экен, бар экен бул жерде дагы. Сиздерге берген жанагы бухгалтериянын отчету менен дагы салыштырсаңыздар, сиздерге жакшы болот. Балким, мисалы, сиздерде канча экени, эмне статистика экени бизде маалымат жок, ошол себептен өзүңүздөрдү текшересиздер. Кара Кечит Союз Баюми мектеби жетекчиси, мектеп тууралуу бардыгы маалыматы бар экен, мамлекет жазылып турат. Окуучулар боюнча мынакей 10 чакты баласы класстарына кирбей калган. Бул кайсыл балдар? Аларды чечиш керек сөзсүз түрдө. Келиңиз, мен ушул мектептин негизинде сиздерге көрсөтө кетейин, кантип класстарына киргизүү жолун көрсөтөмүн. Ал үчүн ошол мектеп өзүнүн логин паролу менен кирет. Сиздерде да ушундай маселе бар болсо, болгону мынакей. Аны кантип билесиздер ушундай маселе бар экенин? Могу жалпы, анан окуучулардын жалпы саны деген бир сан болуш керек, окшош сан болуш керек. 187 болуш керек. А бул жерде 178, анан 187 болуп турат. Ошол себептен кээ бирки балдар классына кирбей калган болот. Мен мектепке кирип туруп текшеремин азыр. Окуучулар бөлүмүнө өтөм. Окуучулар 11 класстын окуучулары кирбей калган. 11-чи дейсизби? 11, ооба, мен жетекчи боломун. 11 класстын окуучуларын киргизсек да чыкпай жатат да ушул жерден. Жок, 11 класс кирген эжеке. Анан макул, сурайлычы айта бериңизчи. Анда мен текшергенди көрсөтөмүн сизге. Мынакей, сиздер окуучулар бөлүмүнө киргенде, мисалы 1 классты текшересиз, бардыгы класстарында отурабы, карайсыз. Мынакей, мына класс деген колонкасы бош болуп калса, ошол балдар демек классына кирбей калган болот да. Мисалы, мен 1 класстарды карап кетип атам. Сиздерде бирден эле класстарбы бардыгы эжеке? Ооба, бирден эле класс. Бирден класс болсо, так. Азыр анда класстар бөлүмүн текшерели. Азыр мен карап кетейин. 10 чакты балаңыз. Негизи 11 класста канча балаңыз бар сиздерде? 8 окуучу бар. 8 эле. Так, 1 класс канча? 25би? Ооба. 2 класс 23. Ооба. 3 11. 3 класс 11би? Ооба. Так, 4 класс 19. Ооба. Так. 5 класс 20, 6 класс 21. Так, анда башкача текшеребиз. Балким бардыгы эле класстарына отурган. Анда сиз ошо окуучулар бөлүмүнө киргенде бул статустарды текшересиз. Келиңиз. Кийинки жылга өткөзүп салбадыңызбы? Мен окуучуларды 11 класстарды киргизгенимден кийин жоголуп кеткенде кайрадан киргизген болчумун да 11 класстычы. Таптык эжеке. Мынакей көрдүңүз, окуучулар бөлүмүнө киргенде сиздер кийинки жылга аларды выпуск кылып салган экенсиз, бүттү деп. Ошондо сиздердики көрүнбөй калган экен да бул тизметечи. Мынакей. Ошо биринчи көрүнүп аткан болчу, кийин көрүнбөй калганда таппай калып анан жаңадан чыгарып таппай калдык да. Ооба. Ошо сиз чыгарып салган экенсиз да, булар бизде бүттү деп 2022ге кетип калган экенсиздер да 11 класстар менен. Эми мындай кыласыз, окуучулар бөлүмүнө киргенде силер ушул жерде катталды дегенди, выпуск дегенди басып коесуз биринчи. Мынакей көрүп атасыз. Макул. Ушул жерде басканда сиздердин бул балдарыңыздар буга чейин кайрадан экинчи жолу каттаган болсоңуз, мен аларды азыр кайра артка кайтарып коёмун. Артка кайтаргандан кийин ашыкчасын өчүрүп коюңуздар, макулбу? Макул. Ошондо туура болуп калат да, сандары туура келип калат. Азыр 1 мүнөт. Мен мынакей сизге отмена жолунда көрсөтүп кетип атамын. 11 класс. Так. Мына бул жерде балдарды белгиледим. Санап кетели, 9 бала болуш керек, 9 бала экен. Кийинкине басамын. Так, текшерип атам, бекемдөөнү басып атам. Так, эми окуучулар бөлүмүнө киребиз. Мен могу кызыл кнопка менен артка кайтардым. Көрдүңүз, 187 болуп калды сизде.
Ошол 11 Ооба. класста эми тизмеден табып башкачасын өчүрүп коюңуздар, макулбу? Макул. Болду, макул. Түшүндүк. Рахмат сизге, эжеке. Анан башкаларын текшере кетели. Так, жетишкендиктер бар, орто бар, олимпиада бар, катышуу бар. Бул жери жакшы. Кызматкерлер боюнча маалыматты, дипломдору, стаж бар. Бардыгы бар экен. Курстардан өткөндөр барбы акыркы жылы, эжеке? Курстар онлайн өткөндө ооба. Эгерде сертификаты бар болгон болсо, жогорулатуу курстарында көрсөтө кетесиз. Бар. Персонал бөлүгүнө өтөсүз, мен мына көрсөтө кетем. Мисалы сиздердики ушул мугалимдики болсо, анын карточкасына киресиздер. Карточкасына киргенден кийин бул жакта сол тарапта квалификацияны жогорулатуу бөлүмү бар. Ошол жерден плюс аркылуу анын курсун токтоп коесуздар. Мынакей плюска басасыз. Аталышына кайсыл курсту өттү? Курстун аталышын жазасыңыз. Анан мисалы кайсыл багытта, администрация, педагогический эмне багытта? Ооба. Канча саат өттү? Аяктаган датасы сактоо болот. Макул, түшүндүк. Ошентип токтоп коесуздар. Андан кийинки матех база боюнча толтуруптур, жакшы экенсиздер. Анан кийин интернет боюнча барбы, жокпу? Ооба деп көрсөткөн экенсиз. Принтер, сканер бардыгын көрсөткөнсүз. Китепкана фонду бар экен. Каржылоо боюнча маалыматты толуктагансыздар. Мен эми азыркы учурда бул жерде барбы, жокпу текшерип атам, бирок сандарды өзүңүздөр текшересиздер. Туура келип атабы? Санын өзүбүз карап чыгабыз. Жакшы. Мектепте негизи жакшы экен. Ошол болгону балдарды гана тууралап коюңуздар. Бул мектеп жакшы. Макул, рахмат. Сизге рахмат. Анан кийин бул жерде Анарбай Эшев атындагы мектеп. Жооптусу барбы бул жерде? Уюм жөнүндө маалыматыңыз сиздики бар экен. Жетекчиңиздин аты бар. Окуучулар боюнча маалымат 260 экен, туура. Сиздерде 9 класска чейин окшойт, 10-11 класс жок экен. Бардыгы жакшы. Окутуу тили боюнча класстарга бөлүнгөн. Санын текшерип коесуз. Академиялык жетишкендиктериңиз толук. Олимпиадага катышкандар жок окшойт, эгер 10-11 класс жок болсо, балким жок болушу мүмкүн. Катышуу боюнча сиздики маалымат туура экен. Анан кызматкерлер боюнча маалыматтарды толуктагансыздар, дипломдору, стажы бар экен. Болгону курстарын текшерип коюңуздар. Курстан өткөн мугалимдер бар болсо, көрсөтө кетиңиздер. Буга чейин көрсөттүм кантип толтуруу жолун. Андан кийин матех база боюнча изилдөө аймагы. Класстар киргизилген эмес. Келиңиз, мен дароо текшере кетейин ушул мектепти. Көбүнчө айтышат да, биз толуктаганбыз. Анан ал эмнегедир чыкпай жатат деп. Аны кантип текшересиздер? Мектепке өзүңүздүн логин паролуңуз менен киргенден кийин бул жерде инфраструктуранын ичинде баяндамада мынакей жерди кошкон. Жердин ичине кирели эми. Жердин ичине кошкондо эмнегедир биринчи кабат деп салыптыр. Дароо эле. Мисалы имаратты кошпой эле биринчи кабат деген ичиндеги анан класстарды көргөзүп койгон. Бир аз адашып калган экен да, имараттын ордуна этажды кошуп койгон, этаждын ордуна кабинеттерди кошуп койгон. Ичиндеги кабинеттерди киргизген эмес. Сиздерге мен алгоритмди айтып кетейин. Биринчи жерди кошкондо, сиздер биринчи жердин ичине имаратты кошосуздар. Имараттын ичине, мисалы 4 этаж бар болсо, 4 этаждын ар бирин өзүнчө кошосуздар. Андан кийин гана ошо ар бир этаждын ичине класстарды кошосуздар. Сөзсүз түрдө класс деп кошуңуз. Не кабинет, а класс деп кошуңуз. Ошондон кийин гана маалымат сиздерде бул жака чыгат. Азыр мынакей булардын бир пунктту унутуп койгон экен, адашып. Ошол себептен класстары чыкпай калган. Бул мектептин жооптусу бар болсо, мен сиздерге дагы группага атайын видео жөнөтөмүн. МТБ деген биздин видеобуз бар, ушуну толтуруу боюнча. Сиздер тууралап коюңуздар, сураныч. Андан сырткары матех база боюнча бул жерде интернет боюнча маалыматты, компьютердин санын толуктаптыр. Интернет барбы? Толуктаган экен. Китепкана фондун толуктаган. Жакшы. Финансы боюнча бар экен. Бул мектептин бир гана ушул матех база боюнча жер менен имараттары туура эмес көрсөтүлүп калыптыр. Этаждары, кабинеттери. Зайнабидин ага, өзүңүзгө жазып коюңуз ушул нерсени да, балким жооптусу катышпай калса маалымат берип коесуздар. Ооба, жазып коет. Рахмат жок. Андан сырткары школа, лицей Аль-Харазми. Бул жерде мамлекеттикке мектеп тууралуу маалымат туура. Окуучулар боюнча маалымат мынакей. 10 чакты бала эмнегедир класстарына кирбей калыптыр. Жооптусу барбы бул жерде?
Азыр мен ачып атам ошол мектепти. Дароо текшерели, эмнеге мындай маселе болуп атат. Балким буга чейин жанагы эжекеникиндей 9 баласы кийинки жылга өтүп кеткен үчүн алар көрүнбөй, билбей каласыздар да эмне болгонун. Окуучуларга өтөбүз. 260. Мен башка мектепке кирип отурмун, кечиресиздер. Кечки запись болобу вебинар? Ооба, запись болот, кааласаңыздар жөнөтөбүз сиздерге. Запись болуп атат негизи. Азыр 1 мүнөт. Окуучулар бөлүмүнө өтөбүз. Сиздер да өзүңүздөр ошентип текшересиздер. Мынакей мен класс колонкасын карап атам. Мисалы, ушул жерде 7 класс, мынакей Абдувапов Мухаммад Кадыр деген бала 7 класста экен. Абдувахидова Мабрура деген кыз 7 класста экен, классына бөлүнбөгөн. Көрүп атасыз, пустой болуп турат, бош болуп турат. Ал үчүн биз академиялык класстарга киребиз. Класстардын ичинен 7 классты тандайбыз. Мынакей 7 класс. 7 классты тандагандан кийин ошол класста редактировать басабыз. Баарыңыздар ушул нерсеге көңүл буруңуздар. Эгерде классыңызга кошулбай калган болсо, мен азыр аткарып аткандай класста редактировать басышыңыздар керек. Мынакей 17 бала 7 класстардан классына киргизилбеген. Аларды мен керектүүлөрүн галочка менен белгилейм. Өз-өзүнчө белгилесеңиздер болот. Анан кошуу кнопкасын басамын. Андан кийин сактоо кнопкасын басышым керек. Ошондо мынакей кошуу кнопкасын басканда буларга кошулуп калат, анан сактоону басам. Азыр мен эч нерсени сактабайм, анткени үчүн бул жерде 7 класстан 2 класс бар экен. Өзү ар бирин өз-өзүнчө бөлүп чыксын, ушундайгы. Балким туура эмес кылып коем да, ошол себептен өз-өзүнчө бөлүп чыгат. Анан дагы бир суроо, бул жерде эмнегедир 3 жана 4 класстары түзүлбөй калган экен. Бул мектепте 3 4 класс быйыл жокпу? Жок, эжеке жок. Булар алдыдан эле түшүнүктүү анда түшүндүм. Анда ушул болгону мен айткандай оңдоп коюшсун класстарын. Андан кийинки бөлүгүнө өтөйлү. Окутуу тили бар. Бул жерде бул өзбек тилинде да окутабы бул мектеп? Ооба. Жакшы экен анда. Академиялык жетишкендиктер жок экен, толуктап койсун. Бул жерде жок, пустой экен. Дароо карап кетебиз. Жалпынын ичинде жалпыланган маалыматтар, жетишкендиктер. Көрдүңүзбү? 2 жолу 1-чи чейректе толуктап койгон. 2-чи чейректе толукташ керек. Катышуунун ичинде дагы былтыр 1-чи чейрек боюнча калган. Азыр эми биз 2-чи чейректе бүткөнбүз, 3-чү чейректе окуп атабыз. Ошон үчүн система көрбөйт бул нерсени. Оңдоп коет, ар бир чейректикин оңдоп коет. Катышуу дагы 0 болуп турат. ОРТ олимпиадаларындагы текшерип коюшсун. Кызматкерлер боюнча маалымат азыркы учурда бар экен, жакшы. Курстарын текшерип коет, курстарын өткөн болсо. Материалдык техникалык база боюнча толуктабаптыр. Буга чейин инфраструктураны толтуруу жолдорун эмеске жөнөтөмүн. Толуктап койсун, 0 экен бардыгы. Компьютерлер, интернет боюнча, библиотека боюнча толтурган, жакшы бул жери. Финансы боюнча эмнегедир азыраак сумманы көрсөтүп койгонда, мисалы 6 миллион келген 1 жылдын ичинде. Ошонун 34 миңин эле биз колдондук деп жазып койгон экен да. Балким бул бир аз ката болушу мүмкүн. Сиздердин бухгалтерияңыз менен салыштырыңыздар. Анан оңдоп койсун бул жерин. Андан кийинки мектепке өтөйлү. Бештал мектеби жоктусу барбы бул жерде? Уюм жөнүндө маалымат бар. Окуучулар боюнча бир балаңыз эмнегедир классына кирбей калган. Балким эмки жылга кетип калдыбы, же классына унутуп койдуңузбу киргизүүнү, ошону текшерип коесуздар. Окутуу тили боюнча бөлүнгөн, академиялык жетишкендиктер бар. ОРТ жок экен. Сиздерде ОРТ тапшырылбайт окшойт, Катышуусу да жок экен. Сөзсүз түрдө толуктаңыздар катышууну. Кызматкерлер боюнча маалымат. Сиздерде бир эле мугалим иштейби? Бирөөсү мүмкүн эле көрсөтүп койгон экен, сиз толук эмес билимдүү деп. Башкалардын дипломдору жокпу? Андан кийин стаждарын көрсөткөнсүз. 49. Жок, сиздердики туура эмес. 49 мугалимдин ичинен, 34 мугалимдин ичинен бирөөсү эле орто толук эмес болсо, жогоркусу, башкалардыкы жок болуп калса, бул да туура эмес. Текшерип коюңуздар. Материалдык техникалык база боюнча бул жерде киргизген, класстарына чейин киргизген. Интернет боюнча маалыматы бар. Библиотечный фонд бар. Финансирование бар.
Бул мектеп жакшы болгону ушул айтып кеткен жерлерди толуктап койсун. Негизи мен персонал боюнча айта кетейин, көптөр эле мен карточкасынан кире албай атам деп кыйналышат. Ал үчүн персоналга киргенде сиз керектүүсүн атын эле жазсаңыз чыгат бул жерден. Аты менен де. Анан кароо кнопкасы аркылуу персоналдын карточкасына киресиздер. Ошондо гана бул жактагы бөлүмдөр чыгат, карьера, кесипкөй квалификацияны жогорулатуу. Карточкасына кирмейинче бул жактагылар чыкпай калат. Ошол себептен ичине кириңиздер сөзсүз түрдө. Ушул эле жерден мен сиздерге көрсөтөмүн. Кесипкөйдүн ичинде эмгек ишмердүүлүгүн жазышыңыздар керек, квалификациясын жазышыңыздар керек. Квалификацияга дипломдорун көрсөтөсүз. Эмгек ишмердүүлүгүнө кайсыл жерден, кайсыл убакыттарда бардыгын иштеген толугу менен кезең менен жазып койсоңуз туура болот. Ошондо система туура санайт. Кийинки мектеп Мирмахмудов мектеби бар экен. Кирген окуучулары, академиялык жетишкендиктери бар. Ортуну текшерип коюңуздар, жок болсо туура болот. Катышуу бар экен. Кызматкерлер боюнча маалыматы. Толуктагансыздар. Стажы болгону бир аз азыраак экен. Сиздер көбүнчө мындай алып койсуздар да, акыркы эле иштеген жерин толуктап койсоңуз, анда системадагы туура эмес санап коет. Ушунча эле жыл иштеген деп. Сиздер ар бир иштеген жерин, кайсыл убакытта иштеген жерин туура период менен көрсөтсөңүздөр, ошондо системадагы жылдарын бардыгын сумма кылып туруп, анан туура санайт. Бул жерде да акыркы эле иштеген жерин көрсөтүп коюптур, бир аз туура эмес болуп калыптыр. Анткени үчүн көп эле мектептерде 10 жылдан, 20 жылдан ашкан мугалимдер бар негизи. Ошолорду дагы сөзсүздө да киргизсеңиз, бул жакка туура чыгып калат маалыматы. Курстан өткөн дагы мугалимдер бар болсо кошуп коет. Материалдык техникалык база боюнча 0 экен, толтурасыздар. Ар бир кабинетти класстарда киргизип чыгыңыздар. Интернет кошулган, принтер, сканер, библиотечный фонд бар экен. Финансирование боюнча маалыматты киргизген, жакшы киргизген экен. Абдулла Кудириев мектеби уюм жөнүндө маалыматы бар. Окуучулар боюнча маалыматы туура. Окутуу тилин текшересиздер. Академиялык жетишкендиктер бар. Так. Олимпиадасы бар. Ортасы жок экен. Ортосын карап коюңуздар. Эгерде катышпагандар, быйылдыркы жылы катышпаган болсо, анда туура болот. Катышуусу. Булар 9 жылдык да? 9 жылдык мектеп. Жакшы, анда түшүнүктүү. Бул жерде дипломдору, стажы көрсөтүлгөн, курсу бир аз жок экен, балким бар болсо кошуп коет. МТБсы бар экен. Баары толук экен, жакшы. Каржылоо боюнча бул жерде маалыматы бар экен. Баарын толтуруптур азаматтар. Негизи бул мектепте жакшы экен, бардыгы эле бар экен. Болгону ар бирин өздөрү кирип, кайсыл сандары туура эмес жазылса оңдойт, кайсыл жерин, мисалы, мен окуучулар боюнча ушул жерин оңдой албай атам, же болбосо жетишкендиктерден мен ушунча процент чыгып атат, меники кай жерден оңдойм деп айтсаңыздар, биз сиздерге түшүндүрүп беребиз. Анткени үчүн бул жактагы маалыматтар сиздердин отчетторуңуз менен дал келиш керек. Үсөнбаев мектеби, Арал мектеби. Уюм жөнүндө маалымат толук, окуучулар боюнча сиздердики дагы 6 балаңыз кирбей калыптыр классына. Буга чейин көрсөтүп Ошо 6 окуучуну кетирдим эле, кетпей атат да системадан. Келиңиз, сиз жооптусуз, анда мен сиздердикин дароо текшере кетейин. Кандай балдар экен алар? Отчисление кылдыңыз беле сиз аларды? Ооба, отчисление кылган болчумун. Бир баланын атын айтып койсузбу? Отчисление кылган. Мамытов Бактыбек деген. Азыр 1 мүнөт. Мыктыбек, ушулбу? Ооба. Так, мынакей анын карточкасына киребиз. Бул жерде мынакей X кнопкасын басайлы. Сиз аны отчисление ушул жактан кылдыңыз беле, же башка жерденби? Ооба, ушул жерден жасаган болчумун. Бирок системадан кетпей атат да. Турат дагы эле. Сиздер башында двойник эмес беле алар? Балким жаңы китепке да бул жакка да толтурган эмес белеңиздер? Жаңы китепке менден кийин киргизди эле да, ошондо киргизип алса да кирип калабы. Ооба, анткени үчүн сиздер ал жакка да бул жакка дагы бардыгын мисалы жазып койгон болсоңуздар, алар кайталанып кирип калат да, ошол себептен биз айтканбыз. Сиздер бул жакка киргизген болсоңуздар, жаңы китепке толуктабаңыздар, алар өтөт депчи.
Балким ошол себептен сиз отчисление кылган болсоңуз алар двойник болуп калып калды да бул жакта. Так, азыр 1 минут. Түшүндүм. Анда эгерде сизде ушундай двойник болгон болсо, сиздер ашыкчасын өчүрүп коюшуңуздар керек. А негизи биз ушул Мыктыбек деген баланы азыр кайра отчисление кылсаңыз ал кетет. Мен отчисление процессин дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Мынакей Мыктыбек bizde. Мыктыбектин ичинде карточкасына киребиз кароо менен, жокко чыгаруу кнопкасын басабыз. Ыйгарым укуктуу адам бул сиз болосуз. Сиз администратор катары аны отчисление кылып атасыз. Мен 10 февраль менен аны отчисление кылайын. Себебин башка уюмга которду деп айтамын. Комментарийге приказдын номерин жазамын. Азыр мен приказдын номери деп кое берейин. Эч нерсе болбойт. Сактоону басып коеюн. Акырына чейин мен сизге көрсөтүп коеюн кантип кылуучу. Азыр биз отчислениени кылдык, бирок ал бала кетпейт. Биз аны толугу менен тастыкташыбыз керек дагы бир жолу. Жокко чыгарууну кайра басабыз. Басканда галочка чыгат ачык статусунда. Галочканы 2 жолу бассак, ошондо гана биздин бул процессибиз акырына чейин бүтөт. Мынакей. Кайрадан галочканы 2 жолу басабыз. Өзүбүздүн акыбызды белгилейбиз, сактоону басабыз. Так, эми буну текшеребиз, кеттиби же кетпедиби. Бүгүн мисалы сиз кетирсеңиз, ал эртең кетет. Мен болсо кечээки күн менен кетирдим. Ошондо ал так, азыр 1 минут. Эмнеге кетпей жатат бул? Бул жерде бир аз анда кыйынчылык болуп атат. Эмнегедир? Так, келиңиз эжеке, мындай кылайлы. Мен бунукуну азыр жазып алдым. Азыр 1 минут мен жазып алайын. Мына жерде 2 жолу катталып калган окуучуларым да бар да, жана Абдуласиева Азема деп чыгат атпайбы? Ошол кыз да 2 жолу катталып калган, бирок белки тизмеде бар, системада 2 жолу да. Ошондо кошуп койдум эле. Аларды өчүрүп коюңуздар, макулбу эжеке? 2 жолу болгондорду. Негизи жаңы китеп менен жооптууну бирге иштешиңиздер керек. Экөөңүз сүйлөшүңүздөр керек. Алар мисалы 1 класста киргизген болсо, сиз киргизбейсиз. Ошол жактан өтөт сизге. Макулбу? Түшүндүм. Эми мен азыр бул баланын негизи маалыматын алып алдым, адистерге айтып текшертемин. Макулбу эжеке? Так. Bizde көбүнчө эле жаңы китепте ошол өздөрү эле жоопту. Өздөрү эле, түшүнүктүү. Анда негизи ошондой процессти билиңиздер, жаңы китепке толуктаган жаңы балдар ИСУОго өтөт, ИСУОго кирген жаңы балдар жаңы китепке өтөт. Ошон үчүн балдарды бир тараптан толуктаңыздар, бир жагында. Так, бул нерсени оңдоп кетебиз. Мен сиздердин мектебиңиздин азыр код окупосун жазып алайын, 1 минут. Дароо унутпай бул нерсени дагы алып кетели. Так. Эми кийинки бөлүм бул окутуу тили боюнча бөлүнгөн. Академиялык жетишкендиктериңиз эмнегедир 0 болуп турат сиздики эжеке. Жалпыланган маалымат, жетишкендиктер. Сиздердики 0 экен. Буну толтуруп коесуздар, макулбу эжеке? Катышууда 0 экен. Форма Ош1-ди да толтурасыздар. Ал жакта 2020-21 ичиндеги маалыматтарды текшерип коесуздар. Текшергенде ушул редактировать кнопкасын бассаңыз, толугу менен бардыгы оң болот. Сиздер толуктаган экенсиздер, жакшы. Эмнегедир бардыгы 0 болуп калыптыр да, эмнеге? Бар экен бул жерде саны, туура эле экен. Болгону ошого жетишкендиктер катышууну тууралайсыздар. Так, андан кийин кызматкерлер боюнча маалымат, стаж, диплом көрсөтүлгөн, курстарды текшересиз. Маттех база боюнча жериңиз жок. Так, класстарыңыз барбы, жокпу? Текшерели. Мен ушул жерге жерди киргизген болчумун да, ошол эмнегедир кошпой атат. Ошо класстарыңыз жок болмойнча жер кирбей калат да. Ошол себептен сөзсүз түрдө классыңызды да кечиресиз. Мынакей, биринчи жерди коштуңуз, жердин ичине имаратты кошосуз. Мына плюс аркылуу. Анан кийин имараттын ичине кирип, этаждарды кошосуз. Ошол имаратта 4 этаж бар болсо, 4 этажды кошуп чыгасыз. Андан кийин ар бир этажга сиздер класстарды кошосуздар. Ошондо гана бул жакка сиздердики кирет. Макулбу эжеке? Биздики бир эле кабаттуу эски мектеп. Ошондо киргизип чыгасыз. Ошо бир кабатта мисалы сиздерде 10 класс бар болсо, 10 классты да киргизесиздер да, сөзсүз түрдө. Мен ошол кабинеттерди киргизген болчумун да, ар бир квадрат метрин кошупчу. Жок, сиздердики кирбептир. Мен сизге видео жөнөтөйүн, сиз ошол видеону карап толтуруп коесуздар, макулбу? Так, андан сырткары бул жерде компьютерлер жокпу сизде? Сканер, принтер, библиотека. Киргизген буларды. Жок, МТБны карайлы. МТБнын ичинде
Мынакей сиздер 2019-20 деп толтуруп койгон экенсиздер. Быйыл 2020-21 ошону оңдойсуздар. Плюс буну сиз өчүрүп койсоңуз да болот, мынакей. Же болбосо оңдосоңуз дагы болот. Ошондо сиз ичиндеги маалыматтарды баардыгын бир аз текшересиздер. Китепкана фонду толтурулбаптыр, мынакей көрдүңүз, Китепканадан маалыматты аласыз, толтурасыздар. Баардыгын толтуруп туруп 2020-21 деп коесуз. Макулбу? Эжеке ушул бөлүм бир жылда бир эле толтурулат, Ооба, бу эгерде мисалы жаңы компьютерлер жыл ичинде келбесе, анда ошоңчо эле калат. Эгерде мисалы жаңылануу болсо, анда толтуруп коесуздар, оңдоп коесуздар. Актуальная информация болуш керек да бул жерде, актуалдуу. Osmandan kelyapti, Mirgul. Каржылоо боюнча финансирование сураныч микрофондоруңуздарды өчүрүңүздөр. Чилисай, микрофонду өчүрүң, Чилисай. Так. Финансирование боюнча маалыматы бар. Болгону сиздердики бир аз каржылоо боюнча, мисалы, эмнеге короттуңуз, ошол нерсени жазбай калган экенсиз. Мисалы, сиздер республика боюнча 522 сом, 522 миң келген экен, анын сиз 72-ни гана короттум деп жазыпсыз. Жергиликтүү бюджеттен келген, эмнеге короттуңуз жазбапсыз. Ошону текшере кетиңиздер. Түшүндүм ажагым. Рахмат сизге. Кийинки мектепке өтөйлү. Кийинки мектеп боюнча бул Пазылов мектеби экен. Уюм жөнүндө маалымат бар. Окуучулар боюнча так, эмне ашып кетти? Келиңиз ушул мектепти текшере кетели. Эмнегедир башкача сандар чыгып атат. Ушул жерден дагы айтып кетейин, сиздердин жайгашкан жериңиздер сөзсүз түрдө туура болуш керек. Көптөр эле азыркы учурда ушул мектептери Өзбекстанда жүрөт, Кыргызстандан сырткары. Буну дагы картадан сөзсүз түрдө тууралайсыздар. Мынакей жалпы баяндаманын ичине киресиз. Жалпы баяндаманын ичине келгенде астында картабыз бар. Мынакей карта. Бул жакшы, бул мектеп өзүн белгилептир, ноокат деп белгилептир. Жакындатсаңыз, ошол ноокатта кайсыл жеринде жайгашканына чейин белгилеп кеткен экен. Эгерде сиздердики мисалы ката белгилеп калган болсо, сиз муну көк белгини мынтип бассаңыз, ал жылат. Ошону жылгандан кийин сиз акырында сөзсүз түрдө сактоо деген кнопканы басып коесуздар. Мына астында бар, эмнегедир азыр бул жерден көрүнбөй атат болгону. Так, көрүнбөй атат. Өзгөрүүлөрдү сактоо деген кнопкасын бассаңыз, анан кийин сакталат. Мен бул мектептикин азыр өзгөрткөн жокмун, сактаган жокмун. Мурунку сакталган боюнча тура берет. Кабатыр болбоңуздар. Ошол маселе боюнча эже, картадан өзүн аныктоо боюнча биздин мектебибиз көрүнбөйт да, мындай мектептин зданиясычы картадан. Анда приблизительно жакын Кара ой деген. Кара ой деген айылдын кире беришиндеги эме бар, арка бар. Ошол менимче ошол болчу, Кара ой деп жазылып турган экен. Анан мен ошого эле сактап койдум да. Ошол туура болобу? Боло берет. Эгер здание жок болсо, анда жакыныраак эмне болсо, ошону белгилеп коесуздар. Так, анан сизге рахмат. Келиңиз, мен бул мектепте мынакей Пазылов мектебинин окуучулар бөлүмүнө өттүм. 304 деп турат, бирок тиги ачык маалыматта 307 деп чыгып жатат. Эмнеге андай болуп атат? Выпуска келебиз, кийинки жылды карап көрөйлү. Кийинки классты карайлы. Жок, андай жок экен. Экинчи жылга калгандар барбы? Так. Мынакей бул жерде кийинки 2021 эмес, 2022 жылга которуп салыптыр кээ бир балдарды. Ушул балдарды артка кайтарыш керек. Артка кайтарганда жокко чыгарууну басат. Жокко чыгарууну экинчи жылга дегенди которгондо статусту тандайт. Келиңиз, бири-бирибизди сыйлайлы, микрофондоруңуздарды өчүрүңүздөр. Так, анан кийин бул жерден керектүү классты тандайсыз, мисалы 1-чи класс. Андан кийин гана мисалы 1-чи Б, же болбосо 1-чи А. Так. Кайсыл класста эле мен байкабай калыптырмын. Так. 2-чи жылга дегенде ал 2-чи класс болчу экен. Ушул восстановление кнопкасы аркылуу сиздер артка кайтарыңыздар. Анан кийин керек эмес болсо, отчисление кылып салыңыздар. Сиздер эмнегедир шашып алдыга өткөзүп салыпсыңыздар да, ошол себептен сиздерде ачык маалыматтарда ашыкча балдар чыгып атат. Мынакей ашыкча балдар чыгып атат. Ошону текшерип коесуздар. Эгерде бир маселе болуп атса, бизге жазыңыз, биз сизге да үйрөтүп кетебиз. Так, академиялык жетишкендиктер толук эмес. Токтоп кетиңиздер, Пазылов мектеби. Ушуну караңыздар. Катышуу жок.
Макул эжеке токтойм. Сиз барсыз, рахмат. Анан бул жерден сиздердики стажы өтө аз экен, 33-түкүн бардыгын, мисалы 5 жылдан кем деп жазып койгонсуз. Бардыгын толуктап чыгасыз трудовой книжка боюнча, курстар боюнча карайсыз. Маттех база боюнча карайсыз. Сиздердики класстарыңыз кошулган, жакшы бул жерде. Компьютер, сканер, интернет, библиотечный фонд бар экен. Каржылоо боюнча маалымат бар экен. Буга чейин айтып кеткендерди текшерип коесуздар. Бир уни мектеби уюм жөнүндө маалымат бар. Окуучулар боюнча маалымат бар, бирок бир баласы классына кирбей калган. Текшерет. Балким аны дагы кийинки жылга которуп салган, же болбосо классы жок отурат. Академиялык жетишкендиктер бар. Республика негизи орто жокпу сиздердики? Орто ташпырбайбы? Олимпиадасын текшересиздер. Анан катышуу бар экен. Текшерип коесуздар бардыгын. Андан сырткары мугалимдер боюнча маалымат бар, жакшы, курстарды текшересиз. Маттех база боюнча бул жерде жалпы аянты бардыгы бар, канализация, даараткана бардыгы бар, интернет боюнча, анан компьютер, сканер, библиотечный фонд бардыгы бар экен. Каржылоо боюнча маалымат сиздерде толтурулган. Бул мектеп жакшы болгону ошол окуучуларын анан курстарды текшерип коесуздар. Капчыгай мектеби. Эжеке бул мектеп текшерилди, эми жазылып атат эжеке. Кийинки өтө бериңиз. Жаңыдан баштады бул. Ооба. Жакшы. Мектебин көрүп бериңизчи, Сураныч. Чоң Кушта башталгыч мектеби. Биз катарынан кетип атабыз эжеке. Макул. Кара Коктуу мектеби бул жерде мынакей жетекчиси тууралуу бар. Окуучулар боюнча бул жерде бардыгы кирген. Академиялык жетишкендиктер толтурулган болгону, ортосу менен олимпиадасы, жок, олимпиадасы бар экен, жакшы экен. Катышуусу бар экен. Андан сырткары орто кесиптик мугалимдер жок окшойт. Тажрыйбасы жазылган экен. Курстарын текшере кетет. Маттех база боюнча. Класстарын кабинеттерде киргизип койгон окшойт. Ушуну мен келиңиздер текшерели. Бул нерсе балким башкаларда дагы ушундай маселе бар. Анткени үчүн көптөр эле эмнегедир класстарын кабинетте белгилеп койгон, ал мындай окуу кабинетине кирбей калат да. Бул мисалы директордун кабинети, бул мугалимдердин кабинети, ушундай гана киргизгенде ал бир аз ката болуп калат. Баяндамага кирдик. Баяндаманын ичинде жерди карайлы. Жердин ичинде этаждын ичинде бир эле этаж бар экен бул жерде. Бөлмө деп коюптур, касса деп коюптур. Жок, бул касса эмес, бул класс болуш керек. Ушуну өчүрөт, анан класс деп кошуп койсун. Ушуну оңдосун. Кассаны кабинеттин типин текшеришет. Анан кийин маттех базадан кийин каржылоо, кечиресиздер, мен буну акырын чейин текшерип коеюн. Азыр бул жерде интернети бар, компьютер, сканер, библиотека бар. Финансирование боюнча маалыматы бар экен. Мектептер текшерип койсун классын. Эми Төрөбай Кулатов атындагы мектеп уюм жөнүндө жакшы, окуучулар боюнча 2 баласы классына кирбей калыптыр, же болбосо кийинки жылга өтүп кеткен. Карап коюшсун. Академиялык жетишкендиктер толтурулган. Ортасы жок окшойт, олимпиадасы бар, катышуу бар экен. Кызматкерлер боюнча маалымат бар. Курстарын дагы толтурган экен азаматтар, жакшы экен бул жерде. Дипломдорун толтуруптур. Материалдык техникалык база боюнча бул жерде класстарын киргизиптир. Мисалы баарын белгилептир. Интернет бар экен, жакшы экен бардыгы эле. Финансирование боюнча дагы бар экен. Бул мектеп жакшы. Беш Буркан мектеби. Беш Буркан мектеби уюм жөнүндө маалыматы бар, окуучулар боюнча. Сиздердики дагы 60ка жакын балаңыз группаларына же болбосо класстарына кирбей калыптыр. Же болбосо сиздердин мынакей 2-класс окшойт. Ошол 2-класс ноль болуп турат да эмнегедир. Ошону текшерип койсун, классына киргизип койсун. Академиялык жетишкендиктер толтурган. Ортасы олимпиадасы бар экен, катышуу боюнча маалымат бар экен. Кызматкерлер бөлүгү толук. Жакшы. МТБ жакшы.
мектеп жакшы экен, баардыгы жакшы экен. Каржылоо боюнча дагы жакшы. Так, арык бою мектеби. Мен азыр карап кете берем, кайсыл жеринде ката болсо, ошону айтайын анда. Так, уюм жөнүндө арык бою мектеби сиздердин жетекчиңиздин аты жок экен. Мынакей текшерип коюңуз. Аны кантип текшересиздер? ИСОго киресиз, ИСОнун ичинде жалпы бөлүмүндө байланыштарга киресиз. Байланыштардын ичинде жетекчилик бөлүмү бар. Жетекчиликтин ичинде сиздер плюс аркылуу, жок болсо, плюс аркылуу баарыгын кошосуздар. Эгерде кошкон болсоңуздар, анда редактировать басып туруп, бул жерде директордун маалыматы турганда приоритет дайыма ОА дейсиздер. ОА дейсиз. Анан позициясын тандап коесуз. Мисалы директор деп сөз түрдө тандайсыз. Анан кийин гана ал маалымат ачык маалыматтарга чыгат. Директоруңуз тууралуу маалымат бул жабык маалымат эмес. Сиздер бул юрлицо болгон үчүн сөзсүз түрдө бул жакка дагы жазылыш керек аты жөнү. Так, кийинки бөлүмүн карайлы. Так, эмнеси ката экенин болгону айта кетейин. Курстарын текшере кетсин. Стаждарын бир аз текшерсин, негизи стаждар боюнча жакшы экен негизи. Материалдык техникалык база боюнча класстары кирбеген. Класстарын карап кетсин. Интернет бар, башкалары бар экен. Финансы боюнча дагы маалымат толук экен. Так, Каримбердин мектеби. Так, уюм жөнүндө бар. Окуучулар кирген. Академиялык жетишкендиктер бар. Орто жок экен. Балким орто тапшырбайт. Олимпиадасы бар. Катышуу бар. Бул кичинекей мектеп окшойт, анткени үчүн бир аз азырактан экен, анда тура эле. Материалдык техникалык база боюнча класстары кирбей калыптыр. Балким класстарын киргизген, бирок аларды мисалы же болбосо касса деп жазып койгон, буга чейин белгилегендей, же кабинет деп жазып койгон. Класс деп дагы бир кайталап коюңуз класска киргизүүнү. Анда азыр мен текшерем. Так, ушул мектептин негизинде карап кетели. Так. Каримбердин мектебине киребиз. Инфраструктурага киресиз. Инфраструктуранын ичинде баяндама болот. Банакей жер деп турат. Эмнегеде адырлар деп койгон экен. Бул түз эмес жерде окшойт. Анан учебный корпус деп имаратты киргизген. Имараттын ичинде окуу бөлмөсү деп киргизген. Кабаттын ичине бөлмө, кабинет. Мынакей столовая, кабинет деп койгон экен. Ушуларды класс деп киргизсин. Мынакей плюсту кошуп атканда, мисалы информатика классын киргизиш үчүн мынакей мен жазып атам информатика деп. Облусын жазам канча квадрат метр. Анан кийин бул жерде кабинеттин тип дегенге класс аудитория деген бөлүм болот. Мынакей класс аудитория. Ошону басышыңыздар керек сөзсүз түрдө. Анан башкасын белгилеп сактап коесуздар. Кабинет десеңиз бул туура эмес. Бул директордун кабинети, бул мугалимдердин учительская кабинет болот го, ошолдо белгиленет. Ал окутуу классына кирбей калат да, ошол себептен класс деп белгилеңиздер. Өзүңүздөр деле көрүп жатасыздар, бул жерге категория боюнча бөлүнгөн. Мынакей окутуу, анан бул жерде окутуу эмес деп турат үстүндө. Ушуларга көңүл буруңуздар. Так, анан кийинкиси маттех базага келдик элек. Белгилептер, мисалы электрондук китепканабыз жок, ашкана. Так, бул жерде интернет бар, проекторлор 0, китепкана фонду жалпы саны бир аз туура эмес болуп калган экен. Буларда мисалы окуу китептери дагы бар, 3000 экен. Анан жөнөкөй дагы мектеп китептери барбы? Окуу китептерден башка. Художественная литература. Ошону жазбай калыптыр да эмнегедир. Бар, айтам аны. Аны текшерип койсун. Каржылоо болот. Каржылоо боюнча 90 000 түштү, 90 000 короттук деп жазыптыр. Республикадан түшкөн акча каражат жок окшойт. Аны да текшерсин бухгалтерия менен. Айтабыз, ооба. Так, Улуу Тоо мектеби. Улуу Тоонуку жакшы. Жакшы. Так, олимпиадасы бар экен. Ортосын текшерет. Катышуу бар экен. Мугалимдердики баары көрүнгөн тажрыйбасы боюнча курстарын текшерет. Материалдык техникалык база боюнча баарын киргизген класстарын жакшы. Бардыгы бар экен, рахмат. Так, каржылоо,
Анан кийин каржылоо бар экен, баарын белгилептир. Мынакей 2 миллион деп түшкөн экен, аны короттум деп жазыптыр. Жакшы экен бул нерсе. Так, уюм жөнүндө маалымат Найман мектеби бар. Туура класстарында академиялык жетишкендиктер ОРТсын текшерсин. ОРТны көптөр түшүнбөй калышып атат. Быйыл тапшыра элек, аны кантип толтурабыз деп. Жок, быйылкынын сиздер толтурбайсыздар. Былтыркы результатты быйылкыга киргизип коесуздар. Орточо баллды аласыз. Мисалы, основной тест, негизги тест боюнча канча бала тапшырды, канчасыныкы канча балл болду, ошонун орточо баллын чыгарасыздар. Анан кийин мисалы өзүнчө англис тилден тапшырды. Ошол боюнча канча бала тапшырды, ошонун орточо баллын чыгарасыздар, жазып коесуздар. Жанагы олимпиада боюнча бул акыркы 3 жылдыкын жазышыңыздар керек. Акыркы 3 жылда мисалы райондук, облустук, республикалык олимпиадаларга катышкандар бар болсо, алардын санын жазасыз. Канчасы биринчи, экинчи орунду алды, ошолордун жазасыз. Ар бир категория боюнча өз-өзүнчө. Катышуу боюнча маалымат толуктанган, кызматкерлер боюнча маалымат бар экен, курстарын текшерет, материалдык техникалык база боюнча бул дагы класстарын киргизбей калыптыр. Жок. Мегетир жалпы аянты бар экен, болгону туура эмес окшойт, бир аз азыраак көрсөтүп коюптур. Булар гектар менен санаганбы же башка менен санаганбы? Негизи квадрат метр менен санасаңыздар, бул жака да туура чыгат. Биз гектар менен санадык эле, эжеке. Оңдоп коесуздар, эжеке, ошону. Редактировать деп эле бассаңыз оңдолуп калат ал жерде сиздердики. Андан кийин бул жактан интернет бар, библиотека бар, бардыгы бар экен. Эжеке 1 мүнөткө. Максат барсыңбы, Максат? Максат. Худжановтан. Кундуз эжеке барсызбы? Болду, эжеке волонтериңиз. Каржылоо боюнча бул мектеп толтуруптур, Найман. Жакшы экен. Так, Нышанов мектебин өтөйлү. Жакшы, биринчи бөлүк, экинчи бөлүк. 40ка жакын балаңыз класстарына бөлүнбөй калыптыр. Же болбосо сиздерде мектептин астында бала бакча барбы? Андай жокпу? Бул мектептин жоптусу жок окшойт, бул жерде. Анда текшерип коесуздар. Эгерде балким мындай да болуп калышы мүмкүн. Сиздердин районуңузда ушундай мектептер барбы, агай? Мектептин астында бала бакчалары бар боло турган. Зайнабидин агай барсызбы? Мен билгенден мектептерде андай бар. Бар, ошондой мектептер. Бар. Балким мындай болуп калат да, алардагы биз айтканбыз, эгерде сиздердин мектептин астыңызда бала бакча бар болсо, аларды сиздер мектептер менен бирге толуктаңыз деп. Анда булар мектеп категориясына кирген үчүн ал балдардагы көрүнбөй калышы мүмкүн бул жерде. Мисалы, ушул мектептики бала бакчасы бар болсо, 40 баласы бала бакчага тиешелүү болсо, алар көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошого да көңүл буруңуздар, эгерде ушундай мектептердин жоктусу бул жерде бар болсо. Негизи бул жерде 40 бала классына кирбей калган деп мен азыр ушундай түшүнүп атам да. Тагыраак мага жооп берип коесуздар группага. Так, андан кийин академиялык жетишкендиктер боюнча бул жерде маалыматты толуктаган. Так, олимпиадасы жок экен. Кечиресиз, олимпиадасы бар, ортысы жок экен. Катышуу бар. Кызматкерлер боюнча толуктаган, курстарын текшерет, маттех база, класстарын киргизген, бардыгы бар. Каржылоо бар экен, жакшы. Актерек мектеби. Жетишкендиктериңиз жок экен. Актерек мектеби барбы бул жерде жооптуусу? Жетишкендиктер, олимпиада, ОРТ жок экен. Болгону катышууңуз бар экен. Экинчи чейрек деп оңтуралап коюңуздар, эгерде толуктаган болсоңуздар. Кызматкерлер боюнча маалыматыңыз толукталган, жакшы. Маттех база, класстарыңыз кирбептир. Так, китепкана фонду бар, каржылооңуз да кирбептир. Сөзсүз түрдө толуктаңыздар каржылоону. Актерек мектеби. Өз негизи кичинекей мектеп экен, болгону ушул жол бөлүмдөрүн толуктап коюңуздар. Арбын мектеби. Мен азыр кайсыл жери ката болсо ошол жерден эле айтайын, убакытты албай. Балдарыңыз толук кирген эмес класстарына. 20 чакты бала. Так. Бардыгы бар.
жакшы. Ошо балдарыңызды гана текшерип коюңуздар. Сиздер Эжеке ушул жерде суроо берсем болобу? Сиз ушул мектептенсизби? Ооба. Мына биринчи В классты кайра эле биринчи В класс кылып которуп койгон да. Повторный годкобу, экинчи жылга деп. Ошону тууралуу албай жатасыз, Ошо ооба, кайра артка кайтара албайт да. Артка кайтарып, ону экинчи В класс кылып которуш керек эле да. Азыр мен текшерем, анда бирге текшерели. Мына сиздин балдарыңызга мынакей кирип атам, окуучулар бөлүмүнө. Сиздер да ушул фильтр менен колдонсоңуздар болот. Бул жерде деңгээлдер боюнча бөлүнгөндө. Ушул классы жок балдарбы? Ооба, ошо классы жок балдар. Яха деген балдар, ушуларбы? Ооба, Яхя. Булар негизи экинчи класс болуш керек беле? Экинчи В класс болуш керек эле да. Кайра эле биринчи В класс кылып которуп койгондо мен класска кошпой койдум да, кийин кайрачы. Анда ушул жерде мына окуучулар бөлүмүндө мынакей жокко чыгаруу деген бар. Бул артка кайтат да. Сиз былтыркыдан быйылга которгондо ошондон сиз отмена кыласыз. Отмена кылганда мынакей экинчи жылга дегенди тандайсыз, анткени үчүн сиз второй год деп отургузуп койгонсуз да. Ооба. 2019 тандайлы. Эми биринчи классты тандайбыз. Окуучулар бөлүмүнөн биринчи В деп тандайлы. Биринчи В болчу, булар? Ооба, биринчи. Галочка менен белгилеп атам. Кийинкине басам. Так, мына текшерем. Эми сактап кое берейин, макулбу эжеке? Сиздин. Сактадым. Мен кайра 21ге которуп коем да, которуп. Туура кылып экинчи класска которосуз. Перевод по классам деп. Так. Рахмат эжеке. Азыр мен текшерейин. Биринчи классты канча саны калды? Так, 86 болду. Макулбу эжеке? Ооба, ошончо эле да. Мен коюп калды эле. Азыр мен ушул жерден дагы бир жолу айтып кетейин. Биринчи класстан мисалы В классыңызды сөзсүз түрдө түзүп алышыңыз керек. Бар экен В классыңыз? Ооба, бар. Ооба, жакшы. Жакшы. Бар жок, даяр просто адашып калганбыз да. Макул. Сиздер дагы негизи башка мектептерде ушундай адашкан болсоңуздар, сөзсүз түрдө ошол отмена кнопкасы менен артка кайтарып тууралап койсоңуз боло берет. Эжеке калгандарыбыз туурабы? Башкалары жакшы экен, сиздерде ошол балдарга боюнча эле маалыматыңыз бир аз айырмаланып турат. Азыр мен текшергендей дагы сиздер өзүңүздөр отчеттор менен салыштырып текшериңиздер. Мен билбейм да сиздерде канча сан кайсынысы экенин, макулбу? Так, анан Акча Буу мектеби. Так, бар. 15 бала сиздердики классына кирбей калыптыр. Текшересиз. Кундуз барсызбы? Кундузга? Кундуз эженин мектебиби? Жок. Ооба, бармын. Эжеке кечиресиз, мен мына азыр Кундуз эжеке дагы. Эжеке, бул Кундуз эжеке менин жардамчым да, ушу ИСО боюнчачы. Ошого азыр ушул эжеке кирип турсун, мен бир аздан кийин да бир Макул. Жазып туруңар, ар бир мектеп кемчиликтерин. Макул, ооба. Рахмат сиздерге. Анда мен уланта берейин. Акча Буу мектебинде жетишкендиктер боюнча маалымат толуктанган, бирок оорту жок экен. Балким бул мектепте оортуну тапшырбайт. Эгерде бар болсо, анда киргизип коет. Олимпиада боюнча маалымат бар, катышуу боюнча маалымат бар. Так, кызматкерлер боюнча маалыматты текшере кетели. Курстар боюнча сиздер текшере кетесиздер, өткөн болсо толуктайсыздар. Так, андан сырткары бул жерде маттех база боюнча класстарыңыз кирбей калыптыр эжеке. Ушуну текшере кетесиздер. Мен видео жөнөтөм, ошону карап. Ошо киргизе албай койдук да, Анда сиздин ушул макул, рахмат. Мен видео жөнөткөндө анда карап коесуздар. Так, андан башка базалар. Макул, ошо класстарыбыз кирбей жатат. Бул жерде китепкана фонду сиздердеки толтурулган, компьютерлер бар. Каржылоо боюнча маалыматты мынакей сиздер толуктаган экенсиз. Жакшы. Болгону мен ушул сиздин инфраструктура боюнча кантип толтуруу жолун мен сиздерге көрсөтө кетемин. Инфраструктурага кирели. Так, мен башка мектепти алайын азыр 1 минут. 1 минут. Так. Бул жерде көптөр эле ушул боюнча бир аз кыйналып аткан экен, ошол себептен дароо көрсөтө кетейин. Баяндамага киресиздер. Баяндаманын ичинде плюс аркылуу биринчи жерди кошосуз. Мынакей облусун жазасыз, мисалы сиздерде мисалы 1000 болсо, анан квадрат метр менен санайсыздар. Кайсыл жылы алынган, кайсыл жылы пайдаланууга берилген. Бул документтерден карашыңыздар керек. Бул түз жердеби же болбосо адыр жердеби.
Анан кийин мамлекеттикпи же болбосо жеке менчикпи белгилейсиз, жакшы абалдабы же болбосо аварийныйдабы баарын белгилеп кетесиздер. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге мүмкүнчүлүк негизи барбы, мисалы пандус же болбосо башка бир оборудование барбы жокпу, ошону белгилеп кетесиздер. Андан сырткары сактоону баскандан кийин сизде жер сакталат. Мисалы мынакей бизде жер сакталды, эми ошонун ичине киребиз. Мынакей көктү бассаңыз эле ичине кирип каласыздар. Баскандан кийин сиз плюс аркылуу биринчи имаратыңызды кошосуз. Мисалы сизде учебный корпус, анан кийин столовый өзүнчө, анан да спорт залы өзүнчө болсо, аны дагы өзүнчө кошуп чыгасыз. Мынакей мен жазайын, бул жерде биринчи өзүбүздүн имаратыбызды. Аянтын жазасыз, мисалы пайдаланууга жылы, алынган жылын баардыгын толтургандан кийин имараттын тип, мына бул жерде мен учебный корпус деп белгилейм. Инфраструктуранын шарты жакшыбы, жакшы эмеспи белгилейсиздер. Мамлекеттик, майыптарга жеткиликтүүлүгү барбы жокпу, сактоону басасыз. Эми мынакей мен жерди кошкондон кийин, имаратты кошкондо мынакей биздики учебный корпус чыкты, ичине киребиз. Ичине киргенден кийин плюс аркылуу канча этаж бар болсо, ар бирин өзүнчө кошуп чыгабыз. Мисалы биринчи кабат дейин, биринчи этаж же биринчи кабат кайсысын белгилесеңиз боло берет. Анан кабаттын түрү, мисалы биринчи этаж. Подвал бар болсо, подвалды да кошсоңуз болот. Инфраструктуранын шарты, мисалы жакшы. Ушул берсем болобу? Ушул боюнчабы? Ооба. Мына майыптарга жеткиликтүү дегенди түшүнбөй жатабыз да, кандай? Сиздерде мисалы кээ бир мектептерде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, пандустары бар. Алар жана коляска менен келип атканда, сиздердин имаратыңызга кирип атканда атайын пандустар менен кирет. Же болбосо андай жок болсо, жөн эле лестница болсо, анда жок деп белгилейсиздер. Анан атайын жанагы убор, ошолорго атайын салынганда, ошон үчүн ошону белгилеп кетесиздер. Эгерде жок болсо, жок деп. Так, анан сактоону бастым, мен этажды кошуп атамын. Этаждын ар бирин кошуп чыкканда, мына бул жерден баардыгын кошуп чыкканда, ошол этаждын ичине киресиздер эми. Мынакей мен басып атам, ичине кирип атам. Мынакей ачылды. Мынакей биринчи кабаттын ичине киргенде плюсту басам. Плюстун ичине басканда, келиңиз классты түзөлү. Мисалы, сиздерде нумерация менен болсо, нумерация же болбосо, мисалы английский язык, англис тили классы болсо, аянтын белгилейбиз, кабинеттин түрүн белгилейбиз, сөзсүз түрдө класс аудитория дейбиз, эгерде класс болсо. Инфраструктуранын шарты, мисалы жакшыбы, жакшы эмеспи, майыптарга жеткиликтүүлүгү, сактоону басасыздар. Ушинтип мен азыр көрсөткөндөй 4 стадияны өтөсүз. Имарат, кечиресиз, жер, имарат, этаж, анан кийин ичиндеги класс. Ушундай кылгандан кийин гана сиздердеки бул жака дагы белгиленип калат, чыгып калат. Эгерде этаж болбосо кандай кылабыз ал жерде? Бир кабат бар да сиздерде. Ооба. Ошо бир кабаттап киргизип коесуз. Мен азыр биринчи кабатты киргиздим, ошонун ичине киргиздим кабинеттерди. Рахмат. Сизге рахмат. Угуп атам. Бешбуркан мектеби 62 окуучу жок дедиңиз го, ошону түшүнбөй калдым да, экинчи класска кирбептир, экинчи класста окуучу жок деп айттыңыз го. Ооба, сизде 0 болуп турат да. Экинчи класста 45 окуучу деп менде турат да. Мынакей окуучулар бөлүмүнө киргенде көрдүңүз, экинчи класс 0 деп турат сизде. Эми мен анда сиздин мектебиңиздин ичине кирейин азыр, бирге текшерели. Ооба, ошентип бересиз. Азыр биз улантабыз кайра, азыр ушуну карап кетели. Так, Бешбуркан окуучулар бөлүмүнө киребиз. Экинчи классты фильтр менен тандайбыз. Көрдүңүз эжеке, булар мынакей балдарыңыз турат. Билим берүү деңгээли бул программасы. А бирок класс колонкасы бош турат да, сизде көрдүңүз эжеке, мынакей. Ошол жерде 2А, 2Б дегендер бөлүнүп чыгыш керек. Аны кантип оңдойбуз? Академиялыкка киребиз, класстарга киребиз. Класстардын ичинде экинчи классты тандайбыз. Мынакей сиздики классыңыз түзүлгөн 2А, деп, бирок ичинде бош турат. Кыздар, балдар жок. Эми тууралоону басабыз. Анан кийин мынакей сиздерде 45 окуучу киргизилбеген деп турат. Ошонун керектүүсүн сиз галочка менен белгилейсиз. Анан кошууну басышыңыздар керек. Анан кийин сактоону басасыз. Мен азыр тийбеймин, өзүңүздөр бөлүп чыгасыздар, макулбу? Макул, түшүндүм. Сизге рахмат. Анан мына улап кетели. Мен Дары суу мектебине келдим эле. Уюм жөнүндө так маалымат бар. Окуучулар боюнча туура. Класстар боюнча бир суроо берип алсам болобу? Ооба.
азыр мына класстарды түзүп атканда эме бир начальник класстар бир эле класста окуйт да, жылып баягыдай просто немеге физкультура болгондо гана залга кирет. Ошол маалда баягы физкультура предметинде залды тандап койсок боло берет да. Азыр булар жылып окубайт экен да. Мисалы мына кыргыз тил эжекенин предметинин фамилиясын жазып, андан кийин кайсы жерде боло турганын да кошуп кетсе болот экен да. Ошол жерге мисалы начальник класстар бир эле класста окуйт да. Ошол класс тандап туруп, андан кийин эгер неме физкультура болгондо спорт залды тандап ушундай кылып кетебизби? Туура, эгерде тандасаңыз боло берет. Бирок бул азыркы учурда мисалы түшүнбөсөңүз кылбай эле койсоңуз болот. Главное сиздердики эң негизги бул предметтерди белгилесеңиз туура болот ошондо. Класстарды кошкон болсоңуз белгилеп кетсеңиз деле боло берет. Анан кийин чоң класстарда да мисалы 9-класста бөлүп мисалы биологияга, информатикага, химияга кирип окушат да, ошондо ошону да тандап кетсек болобу деп сурайм дегем. Болот. Эгерде түшүнсөңүз, эгерде кыла турган болсоңуз, анда боло берет. Бул жерде чектөө жок. Сиз белгилеп кете бересиздер. Эжеке, мен да суроо берип алайынчы. Алло, саламатсызбы? Мындай кылайлы, азыр бул жерде бардык мектептер турат, мен ар бирин айтып кетейин, анан сиздер сурооңуздарга жооп берейли, макулбу? Атыбаев мектебин айтып коесузбу эжеке? Мен дагы азыр кирип калдым да. Мен Абдыбаев мектебине жете элекпиз. Биз баарын катары менен кетип атабыз, угуп туруңуздар. Так, Дары сууга келгенбиз, жетишүү катышуусу бар, ортосу жок экен. Бир райондук олимпиадага катышкан деп белгилеп кеткен, катышуусу бар экен. Так, андан кийин курстарын текшере кетсин. Маттех база боюнча толтурулган, бардыгы толук. Каржылоо боюнча бар экен, жакшы. Шанкөл мектеби. Так. Эжеке, Акча орто мектебин аягына чейин айтпадыңыз да. Сиздикин Акчабуу мектебин айттым окшойт го. Каржылоо бар экен деп бардыгы жакшы экен сиздики эжеке. Аягына чейин айтпадыңыз, ошону карап койбойсузбу? Сиздердикин айттым го, Акчабуу сиздердики инфраструктураңыз жок экен, аны түшүндүрүп бердим го, кандай кылуу жолун. Мисалы эмнеси түшүнүксүз болуп атат? Каржы жактары, неме жактары жакшы экенби? Сиздердики баары жакшы эле, болгону мен ошо ката жерлерин айтып кетип атам сизге. Мисалы ошо балдарыңыз бөлүнбөй калган дедим, мынакей. 20 чакты балаңыз, сиздики 15 чакты балаңыз классына бөлүнбөй калган. Эжеке, ошо Акча мектебинин балдарын кыргыз тилинде окугандар деп өтүп, анан общийге көп суммадагы кыргыз тилиге окуган окуучуларды өткөрө албай атабыз да. Белгилеп сактасак дагы болбой атат эжеке, ошо Акча мектеби. Мынакей 11 класс деп турат го бул жерде кыргыз тилинде окугандар. Ооба. 167 бала. Анан окуучулары өтпөй жатат да. 167 бала сиздерде окуу тили дал келбей ататчы. Анткени үчүн сиздердики балдарыңыз класстарына кирбей калыптыр. Мына балдарыңыз 15 бала классына кирбей калган, ошон үчүн белгиленбей жатат. Мен азыр буга чейин көрсөтүп кеткендей классына киргизип чыгыңыздар. Мен айттым го, мынакей мен 5 куркандыкында айттым, класстарга кирсин, редактировать басканда ушул үстүндө 43 бала классына кирбей калды деп турат. Сиздердики дагы ошондой балдар чыгат. Келиңиз, мен бул мектептен да дароо текшере кетейин. Урматтуу жооптуулар, келиңиз, ар бир мектепти айтып атканда убактысында жооп берейли, ошондо бири-бирибиздин дагы убактыбызды албайбыз. Так, азыр Акчабуу мектебине кирдик, окуучулар бөлүмүн бастык. Мынакей 183 бала турат. Кээ бирлери балдарыңыз класстарына кирбей калган. Кайсыл балдар класстарына кирбей калганын билесизби? Кайсыл балдардын ошо окуучунун тилин белгилей албай жатасыздар? Тилин белгилеп эжеке киргизсек сактасак дагы кайра кирбей калып атат да. Кыргыз тилин белгилеп класска кошулбай жатат. Жок, ошо кайсыл балдар, кайсыл класс? 5-класс. Мына класстардын тушу жок болуп атат. Бизде бирден эле класста А, Б жок. Бирден эле класс болгондуктан
бир класс чыкпайт экен да, А, Б деп чыгып атат. Ошону биз А деп сактап койдук кээ бирөөлөрүнчү. Боло берет. 5 класс десеңиз, 5 А класстасаңыз деле боло берет. Тилинин экенсиз, 5 класстыкын белгилеген экенсиз. А деп белгилегенбиз да. Туура эле экен. 5 класс жалгыз эле. Жок, бул жери туура. Сиз мага ушул боюнча толугу менен кайсыл балдарды белгилей албай жатасыз? Тизмесин жөнөтө аласызбы группага? Ооба, мына классы ооба макул эжеке. Мен ошондо текшерип берейин. Башкасы боюнча мен айтып кеттим, бул жерде маттех база боюнча здание жок экен, имарат, кабинеттер жок экен, класстар жок экен. Шанкөл мектебин бүттүкпү? Ооба, Шанкөл мектебин бүттүк. Жок, Шанкөл мектебин баштаганда суроо берилип калды, айтып коеюн. Кечиресиздер. Уюм жөнүндө, окуучулар жөнүндө бизде олимпиада бар экен. Эмнеге ортада бар экен, жакшы экен. Кызматкерлер боюнча курстарын текшериңиз. Маттех база боюнча бар экен. Барды бар экен, каржылоо боюнча бар экен. Сиздердики баары эле толук экен. Болгону ошол курстар боюнча текшерип коюңуздар. Эгерде курстар боюнча өткөндөр бар болсо, кошуп коесуздар. Тажыбай мектеби. Эжеке, ушу Шанкөл мектебинде кетирген окуучуларым тизмеде турат да. Кандайча сиздердики 615 эмеспи? Жок, ушул 615-тин ичинде кеткен окуучуларым турат да, азыр. Кеткен да, ушудан бир 5-6 окуучуну кетиргенбиз. Тизмеде дагы эле турат. Бизге тизмесин жөнөтүп коесузбу? Жанагы жанында ID ИСУА деген болот, мынакей ID деген. Ошону менен жөнөтсөңүз биз дароо текшерип, анан сизге жооп айтайлы, макулбу? Макул. Тажыбай мектеби. Тажыбай мектеби, мен сиздерге айтып атамын. Сиздерде бир бала баласы группасына кирбей калган, классына кирбей калган. Ортоңуз жок, олимпиадаңыз жок, катышуу бар. Курс жок. Класстарыңыз жок. Класстардын ордуна сиз башкача киргизип койгонсуз, кабинетте киргизип койгон окшойсуз. Класска оңдоп коюңуз. Каржылоо бар. Каримов мектеби. Так. Келиңиздер, мындай кылайлы. Мен азыр карап кетсем сиздерде өтө көп экен. Бүгүн да бүтпөйбүз бардыгын. Мен азыр ушул боюнча райондун Excel форматын сизге жөнөтөмүн. Анан свет менен белгилеп коемун. Ушул жери сиздики туура эмес деп. Мен буга чейин көрсөткөндөй, сиздер ошентип оңдойсуздар. Мен азыркы учурда жарым саатыбыз калды. Ошого чейин сиздердин сурооңузга жооп берейин. Балким сизге мындан тиешелүү эмес башка суроолор бар. Ошол Каримов мектебин көрүп бере аласызбы эжеке? Кандай дейсиз? Мырзакарим мектеби. Мырзакарим мектеби боюнча дагы биз сизге Excel форматында жөнөтөлү, макулбу, агай? Эмнеңиз жок болсо сизге жөнөтөбүз, сиз өзүңүз кирип толтуп коесуздар. Мен болгондо бүгүнкү учурда сиздерге кантип текшерүү жолун бир сыйра дагы көрсөттүм. Өзүңүздөрдү текшерип үйрөнүңүздөр, макулбу? Негизи мисалы мен бул жерде 100 мектепке жакын экен, ошол себептен убакытты албай эле сиздердин сурооңузга жооп берейин. Бул жерде чатты окуйлу биринчи, азыр 1 мүнөт. Каныбек Асыров дагы карап Excel форматта жөнөтүп койгулачы. Бардыгын район боюнча бардыгын жөнөтөбүз сизге. Так, азыр 1 мүнөт. Суроо берсек болобу? Ооба, угуп атам сизде. Мен Кеңеш мектебинен 1-класстарым. 75 окуучу дагы 45 баягы класстарга бөлүндү дагы 30 окуучум А, Б, В 3 класска бөлүнбөй калды да. Кеңеш мектеби бул 1 же 2 кайсынысы? Кеңеш 1. Кеңеш. Борбаш дегенби, ошолбу? Ошо. Так. Биринчи класстарыңыз бөлүнбөй калды деп атасыз, сиз ошондо? Биринчиби? Былтыры нолевойдо окуган, анан эмилер бөлүнбөй өткөзгөндө класс тандалбай койду да. 3 класс түзгөнмүн. Өткөздүңүзбү же өткөзө албай койдуңузбу?
75 окуучуну киргизип койдум, бирок класс деген тушунда 45 окуучуда гана класс бар дагы 30 окуучуда класс деген тушу боштук калтырылган. Анда мындай кыласыз, сиз класстар бөлүмүнө окуучулар толук. Кайсынысы А, Б, В, кайсынысына кириш керек алар негизи анда? Ошол 30 балл. Аралашпы? Анда мындай кылабыз. Биринчи А класска киребиз, анан редактировать басабыз. Баскандан кийин бул жерде үстүндө балдар чыгып атат. Мынакей сиз айткан 30 бала бул жака чыкты. Мисалы мынакей Орозматов, Абдувайит ушул жака келе турган болсо биринчи Ага, анда биз аны галочка менен белгилейбиз. Анан кийин басабыз. Кошууну баскандан кийин сактоону басабыз. Ошондо гана кечиресиздер азыр. Кечиресиз, мен күгүзөм деп унутуп коюп турмун. Мынакей класстарга киргенден кийин биринчи А классты редактировать дейсиз. Редактировать тууралуу сиздерде мынакей 30 бала бул жака кирбей калган. Ошону сиз галочка менен керектүүсүн белгилейсиз. Биринчи Ага тиешелүүнү мынакей. Галочка менен белгилегенде кошууну басасыз. Андан кийин сиз ошол балдарды сактоону басасыз. Галочка, кошуу, сактоо. Ошентип ар бирин бөлүп чыгасыз. Макулбу эжеке? Эжеке суроо берсем болобу? Угаттым. Баягы эле суроодо бардыгы да эле болуп аткандай, менде дагы мисалы үчүн октябрда кетирген окуучуларым дагы эле турат да. Сиздерде двойник болгон жокпу? Жаңы китепти толуктаган эмессиздерби? Жок, ошол жаңы китепти толуктаган эдим. Анан ошону сураганымда өчүрүп ташта деген үчүн полный эктен болгондорду өчүрүп чыкканмын өзү, толуктап. Ар бир класска кирип ашыкчасын өчүрүп чыкканмын. Анан мына кече өткөндө толуктоо болсун деген, мисалы үчүн декабрда, январдын башында дагы бир өзүмүн классыман бир окуучуну кетирип, кайра ошону текшерип атам да, эртеси өчүп калат деген үчүнчү. Азыр ушул арада текшерсем дагы ошол окуучу турат да бизде. Сиздер негизи бир убакта ИСОну дагы анан жаңы китепти да толуктагансыздар, Ооба, ошондой болгон. Эми биз билген эмеспиз да онучу, ИСОдогу жаңы китепке түшүп калышын билбей толтурбаганбыз. Бирок ар бир класс жетекчини чакырып, бирден ашыкчасын удалить этип чыккан эдим да, мен бирден эле калган эди. Кайсыл мектеп бул? Бурбаш. Бурбаш мектеби. Мен жазайын, биз жаңы китеп менен да сүйлөшүп, бул боюнча маселени чечели, анда күтө туруңуздар, макулбу? Менде бир суроо бар да. Угаттым. Азыр баягы жер боюнча баардыгын киргизип, жерлерди, объективдерди баардыгын киргизип койгон. Бирок жалпы мектептин аянты жазылбаган деген мектеп атат да, орта мектеп жазылат. Жалпы аянт жазыла турган жерде кабыл болот. Бир аз алыстан угуп атасыз да, сиздики жалпы мектептин аянты көрсөтүлгөн, башкасы көрсөтүлбөй жатабы? Жок, башкалары көрсөтүлгөн, баардык кабинеттердин аянты менен киргизип, мектептин жалпы аянтын киргизе албайт. Жалпы аянтын сиз жерден гана оңдоп алсаңыз болот. Азыр мен сизге көрсөтөм, бир мүнөт. Сураныч, бири-бириңиздерге тоскоол болбой, микрофонуңуздарды өчүрүңүз, бири-бирибизди сыйлайлы. Инфраструктурага киресиз, баяндаманы басасыз, баяндамада бул жерде жер деп чыгат. Ошол жерде редактировать деп басасыз сиз. Ичине кирбей туруп эле. Анан ошол жерден жалпы аянтын оңдоп коесуздар, макулбу? Дагы кимде суроо бар, эжеке? Угатам. Бизде дагы ошондой болду. 5 окуучуну декабрда кетишкен, экинчи чейрекке өткөндөн кийин мен аларды чыгарсам, чыкпай жатат. 2-3 жолу кайталадым. Сиз дагы жаңы китепти толуктадыңыздар беле? Жаңы китеп толуктаган эмеспиз. Эгерде сиздердики жаңы китепти жана ИСОну бир убакта толтурсаңыздар, ошондо двойник болот. Эгерде сиздердики баланы келтирген болсоңуз, ал кетиш керек негизи. Же болбосо бизге ID менен анын тизмесин жөнөтүңүз, биз текшерип айтып берели, макулбу? Уларга айтыш керек дейбиз? Жок, тизмеси керек бизге. Кандай дейсиз? Жаңы китеп дегениңиздерге түшүнбөдүм. Жаңы китеп системасы бар. Библиотечный, бул библиотека боюнча проект. Жаңы китеп боюнча ар бир бала ал жака да кирет, китептер дагы кирет.
Сиздерде негизи маалымат болуш керек бул тууралуу. Эгерде толуктаган эмес болсоңуздар, ал жакка дагы өтөт маалымат. Эжеке, саламатсызбы? Угуп атам. Предметтер боюнча айтып бериңизчи. Предметтерди кошо албай жатасыздарбы? Ооба. Анда мындай кыласыз. Биринчи академиялыкка кирип, программаларга киресиз. Азыр мен 1 мүнөт мен звуктардын баарын өчүрүп салайын. Так, тускул болтот. Академиялыкка киргенде программаларды басасыз. Программалардын ичинде сиздерде 1 класстан 11 класска чейин бардык программалар турат. Ошол мисалы 1 класска киргенде редактироватты басканда, сиз 1 класска тиешелүү предметтердин бардыгын кошуп чыгасыз. Мисалы, физкультура. Аны мынакей белгиленген экен, кошкон экенсиз. Анан кийин сиз аны сактоону басып коесуз. Ушинтип ар бирин сиз галочка менен белгилеп өзүңүзгө кошуп чыгышыңыздар керек, керектүүсүн. Андан кийин гана сиз предметтерге өткөндө ошол предметтер чыгып калат. Мынакей бул жерде негизи кошкон экен бул мектеп. Сиздердики жок болсо, плюс аркылуу кошо аласыздар. Эгерде 2020-21-дин ичинде көрбөй жатсаңыз, 2019-20-га өтүп көрүңүздөр. Анткени сиздер былтыркы жылдан баштагансыздар, ошол себептен былтыркы жылга өтүп калды да предметтер. Сөзсүз түрдө мына предметтер бардыгы турат сиздерде. Ушул жерден плюс аркылуу ар бир предметти ар бир класска белгилеп чыксаңыз туура болот. Мынакей 2020-21 класстын аталышын мисалы 10А мисалы. Ошол класска тиешелүү предметтерди белгилейсиз. Бул жерден анын толугу менен белгилеп кетсеңиз боло берет. Керектүүлөрүн эгерде кайсыл бир предметти таппай жатсаңыз, биз сизге жардам беребиз. Кошууга же болбосо бул жактан таап берүүгө жардам беребиз. Сөзсүз түрдө программалардан белгилеп, анан предметтерден кошуп чыгасыздар. Бирок эжеке, ошол предметтерге киргенде дагы ошол өткөндө ошо кайра сурасам, программаларга кирип кош деген үчүн мен мисалы үчүн 9-2 класс болот го. 9-А класска предметтерди ошентип программалардан кошуп белгилеп келип 9-А класска предмет коштум. Кийин кайра 9-Б класска дагы ошол эле предметтерди кошоюн десем, бул жактан предмет чыкпай атат. Анан программаларга кирип кайрадан кошуп келет окшойм деп программага кирсем, уже белгилейин десем, бул уже системага мындай кандай десем, сен кошуп алдың уже бул предметтерди деп атат да. Анан кайра ошо кайра эле борбаш. Борбаш азыр. Азыр сизде ачык турганбы? Жок. Сиздердики башка, азыр 1 мүнөт. Өтө бериңиз анан. Ошол анан кайра кошулуп бая 9Ага кошконум үчүн уже бул жактан чыгыш керек окшойт деп кайра эле 9Бга кирсем, ол жерден предмет чыкпайт да. Азыр мектеп боюнча мен билгенден бир эле ушул 9-Б класска предмет кошулбай турат. Ушул качантан бери суроодо мага. Азыр мен келип текшерейин 1 мүнөт. Биринчи ал классты текшерели. Класс барбы, жокпу? Балким классы 9 классты текшеребиз. Экраныңызды көрсөтсөңүз. Экраныңызды жандырып. Кечиресиз, ооба. Так. Мынакей 9 мына Борбаш мектеби 9 классыңыз бар экен. Предметтер бар. Азыр мен предметтерге өтөйлү. Так. 9Б плюс аркылуу кошойлу. Чыгып атпайбы эжеке мынакей 9Б деп сизде плюсту баскандан кийин? Жок да, менде жок. Вообще 9Бда предмет жок турат. 9Ада турат. Анан экраныма жок, сиз 9Бга кошо эле экенсиз. Ошол себептен мынакей плюс. Ошо 9Бга кошо албай атам да. Так. Экранымдан ушинтип 9А чыгып калган, вообще кетпейт. Ол издеп кайра чыгып кетсең пустой калбайт, 9А чыгып калат, 9Бга жок анандай предмет чыкпайт. Түшүндүм, сиздикин түшүндүм. Мен маселени анда адистерге айтайын. 9Б. Биз анда бул жактан текшерип, сизге жооп жазып коебуз, макулбу эжеке? Азыр биринчи Борбаш бүтсүн. Эми баягы окуучулардын ID номери менен кошо жөнөткүлө чыкпаган окуучуларды деп атасызбы? Ошондо мисалы менде дагы ошондой окуучу өтө көп да, мисалы ар биrini ID номери менен жазып сиздерге жөнөтө берсек болобу? Например, бир баланы айтып коесузбу ушул жерден? Кайсыл баланын атын айтып? 9-А класстан Зулпуев Актилек. Ой, кечиресиз, Зулпуев дедиңиз, Ооба, Зулпуев Актилек. Буну мен январдан чыгардым да. Мына 2 жолу кетти кылып үрдүмбү, эмне болду, иши кылсам, мына 9-А класстагысы. Сиз толугу менен буга чейин көрсөткөндөй 2 жолу галочка менен бастыңыз, Ооба. Так.
Анда ошентип ID менен жөнөтүп көрүңүз, биз адистерге айтып өзүбүз текшерип көрөлү, макулбу бул жерден? Эже bir bala бар дейин, проблема бар. Bir bala Россияда окуп келген, ал жашы боюнча туура келбей жатат. Азыр 5-класста окуйт, жашы боюнча 7 класста окуш керек. Россияда 5-класты бүтүп келген. Азыр ИСОга киргизсем, жашы туура эмес деген неме чыгып атат да. Канчанчы жылкы бала? 16 жашка кирди. Өзү 9-класс, 8-классты бүтүп келген Россияда. Бирок бизде 11-класста окуш керек, мен 9-класска киргизсем, кирбейт да азыр. Жок, өзү канчанчы класска окуш керек быйылкы жылы? Быйылкы жылы Россияда 8-ди бүтүп келген, 9-класска кириш керек. Жашы канчада? 16да. Ошондо канчанчы жылкы болуп калат бул? 2005 болот. 2015'te. 2015 Yok 5. 2005 келиңиз мен бирге сиз менен кошууга аракет кылайын бул жерде. Мисалы. Так. Так, 2005 дейли. Анын классынан. Азыр 1 минут. Так. Тогузунчу класс дедиңиз, 9 класс. Ал менде катталды, агай. Сиз анда мындай кыласыз. Балким буга чейин ката болгондо, ал катаны сактап калышы мүмкүн да, ошол себептен окуучулар бөлүмүнө киргенде сиз биринчи ага чейин ушул браузерден мен мына көрсөтүп жатам бул жерде. История дегенге киришиңиз керек. Историянын ичин очистка кылып чыгышыңыз керек. Мына очистить историю менен. Андан кийин гана кайра ИСОго жаңы кирип, жаңыдан каттоого аракет кылыңыздар. Анткени үчүн мен 2005 баланы 9 класска отургуздум. Бул жерде чектөө жок, макулбу? Болду, түшүндүм. Болду. Аракет кылып көрүңүз. Так, андан кийин саламатсызбы? Так, мен мындай кылайын. Бул жерде кол көтөргөндөр бар экен. Ошолорду сурайын. Бул жерден мен Бактыгүл эжекеге жооп бергем. Гүлзат эжеке, Гүлзат Уркунова. Гүлзат эжеке барсызбы? Абдиева Гүлпарида. Гүлзат эжеке барбы сурооңуз? Жок, жок, мен жөн эле сизди күтүп турам. Рахмат. Гүлпарида Абдиева. Каникулов Абдымажит, Гүлжан. Барбы булар? Саламатсызбы? Гүлжан, угуп атам сизди. Мен Гүлжанмын. Жеке мен бир мугалимибиз декретке кеткен эле. Анан аны декретке кетти деп мен удалить этип таштаган элем да. Эмеденчи? Билбей. Азыр ошо декретин оңдоп коеюн десем, эмеде бар деп атат, бирок кошулбай жатат да. Кошсом базада бар деп чыгып атат. Бүгүн ушул боюнча суроо бар эле, фильтрден таппай жатам деп. Анын фамилиясын айта аласызбы? Аты ким? Аты Алина, фамилиясы Кубанычбек кызы. Мындай кылабыз. Мен азыр тестовый боюнча көрсөтөмүн, ошол кантип издегенди көрсөтөмүн сиздерге. Персоналга киргенде плюсту басасыз. Фамилиясын кайталап койсоңуз? Кубанычбек кызы. Кубанычбек кызы. Алина. Кубанычбек кызы деп сиз толугу менен жазсаңыз туура болот. Анан Алина деп табасыз. Негизи документ номермен да издесеңиз боло берет. Фильтр поискту басып атамын. Бул жерден толтура чыгып атат, мынакей көрдүңүз астында. Бул жерден мисалы ал канчанчы жылкы? Жылыны азыр точно билбейт экенмин эжеке. Эгерде мисалы ушул жерден сиз тапсаңыз, көбүнчө бул мынакей 94-90 жылкылар бар экен. Ушул персоналга тиешелүүчү. Мисалы ушул 96 жылкы сиздерге тиешелүү болсо, анда аны сиз галочка менен мынакей бул жерде точка менен белгилейсиздер тапкандан кийин. Сиз текшересиздер, туулган жылы менен, документ номери менен текшересиздер. Текшергенден кийин үстүндө уюмга кошуу деген кнопка чыгат. Анан бул жерден датага тийбей эле өзүнүн толук кызматына отургузуп кое бересиздер. Анан декретке анан чыгарып коем ошондо. Ооба. Буга чейин дагы мен ушул жерден дагы айта кетейин, окуучуларды да биз кошо албай жатабыз деп айтышып атат. Окуучуларга киргенде плюс аркылуу сиз ошол документ номерин жазышыңыз керек, эч нерсесин толтурбай эле документ номерин толтурасыз бул жерден. Анан фильтр поискту басасыз. Ошондо ал чыкканда белгилеп туруп кошуп коесуңар.
эгерде мисалы бул жакта чыгып туруп белгилебей койсоңуздар, анда экинчи жолу каттасаңыздар система кабыл албайт. Буга чейин көрсөткөндөй белгилеп, анан кошуңуздар, макулбу? Эжеке, дагы бир суроом. Ооба. Азыр эме ар бир кабинетти кошуп чыккыла деп атасыз го? Ошону метр квадратын баарын кошуп чыгабызбы? Коридор, кабинет полный, э? Ооба, туура. Класстарын биринчи кошуп чыгыңыздар. Негизги азыркы учурда класстар. Анан класстардан сырткары мисалы метод кабинеттер бар, директордун кабинети, анан коридорлор эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо, аны да кошуп койсоңуз боло берет. Курстар боюнча видеону тартып коюңуздар. Азыр бир мүнөт. Курстар боюнча азыр биз видео тартып атабыз, азыр бир аз даяр эмес. Мен силерге көрсөтөмүн. Болгону персоналга киресиз. Персоналдын ичинде карточкасына киресиз, кароо кнопкасы аркылуу, ошол персоналдын. Анан мына сол тарапта квалификацияны жогорулатуу деген жер бар. Ушул жерден курстарды басасыз. Курстардын ичинде плюсту басканда сиздердин мисалы кайсыл курсту өттү, атын жазышыңыздар керек. Эмне багытта бул, административныйбы, педагогическийби, ошону жазасыз. Канча саат өттү, толугу менен жазасыз. Мисалы аяктаганда атасы качан курсту бүттү, болду, сактоону басып коесуздар. Ошентип ар бир курсун киргизип коесуз. Саламатсызбы эжеке? Суроо берсек болобузбу? Жайма орто мектебине карап коесузбу? Мен сиздерге статистика жөнөтөмүн, эмнеси толук эмес болсо Excel форматында көрөсүздөр, макулбу эжеке? Макул. Саламатсыздарбы? Ооба, саламатсызбы? Биз Нокат билимканасы жатак лицейи, бизде лицей болгондуктан 8-9, 10, 11 класстар окуйт да, анан бул жерде маалымат толукталган эмес деп келип атат да сиздерденчи. Ошо бизде 8, 9, 10, 11 класс, 8ден 11ге чейин эле окуйт. Карап берип коесуздарбы? Сиздердики ошол класстарыңыз чыгып атабы, чыкпай жатабы сизден? Чыгып атат. Окуучулар боюнча сиздердики бар экен, бардыгы эле жакшы. Бар, сиздердикен болгону өзүңүзгө тиешелүү болсо, мисалы орто жок болсо, ортону сөзсүз түрдө толтурбайсыз. Анан мисалы сизде 1-2 класс жок болсо, аны толтурбайсыз. Бул жерде эч кандай нерсе жок. Сиздер болгону айтасыздар. Бизде жок ал класстар деп. Эжеке, Алашан Матаев атындагы мектебинен. Бизде алай ашар жолу менен бүткөрүлгөн, ошондо 3 корпус турат да, 3 корпуста ар бирин өзүнчө көрсөтөбүзбү же башка-башкабы? Эгерде бир жердеби же өзүнчө башка жердеби? Бөлөк турат. Азыр кошумча спорт зал салынган ашар жолу менен алдагы элдин. Эгерде башка жерлерде болсо, өзүнчө жерлерде болсо, анда сиз өзүнчө жерди киргизесиз. 3 жериңиз бар болсо, 3 жерди киргизесиз. Анан 3 жердин ичинде өзүнчө корпустарды киргизип чыгасыз. Саламатсызбы? Биздин Мурза Гафаров гимназиясы боюнча маалымат бере аласыздарбы? Мен статистика жөнөтөм эжеке сизге, макулбу? Эгерде ошол буфеттер мисалы үчүн экөөнүн мектептин аралыгы 5-6 метр болсо, кандай кылып киргизебиз? Эгер бир жердин ичинде эле, бирок ошол зданиялар өзүнчө болсобу? Ооба. Анда сиз аны бир жерине эле киргизип кое бересиз, эч нерсе болбойт, ичинде эле болот, бир жердин ичинде. Андан кийин мына курс боюнча башка сертификаттар деп алышып атат да мугалимдер. Ал киреби, кирбейби? Киргизесиз, ар бирин киргизип чыгасыздар. Акыркы курстарын, бардыгынын. Негизги курстарын киргизсеңиз болот. Мисалы, сиздердин жумушуңуздарга тиешелүү курстар бар болсо, негизи ошол жумушуна жакшы таасири тийген болсо, ошону киргизип койсоңуз боло берет. А негизи эгерде убактыңыз бар болсо, бардыгын киргизип чыксаңыз дагы ыңгайлуу болот. Анткени үчүн бул азыркы учурда акыркы жылдыкы көрсөтүп жатат, бирок кийинкилерде биз 3 жылдык деп өзгөртөбүз. Ошол себептен бардыгын киргизиңиздер. Рахмат. Сыйлыктарды дагы кошсак болобу? Кандай дейсиз? Сыйлыктарды дагы. Сыйлыктарды дагы киргизсеңиз болот, бирок сиз биринчи бардыгын бүтүңүздөр, анан кийин киргизип кое бересиздер сыйлыктарын. Мына бул жерде сыйлыктар деген бөлүк бар. Основной сыйлыктарды киргизсеңиз болот. Эжеке, ушулардын видеолору болсо жөнөтүп койсоңуздар, биз карап, түшүнбөгөн жерлерди карап эме кылабыз, толтурабыз. Биз видео тартууга аракет кылып атабыз. Азыркы учурда ушул диплом, эмгек ишмердүүлүгү боюнча бизде видеолор бар. Сыйлыктар азыркы учурда биринчи место турбайт, зарыл эмес. Эгерде баарын бүтсөңүз, анан сыйлыктарга өтөсүздөр. Биз бул боюнча видео тартууга пландап атабыз. Анан предметтер дагы негизде турабы?
биринчи местада турабы? Предметтер ооба. Эгерде сиздердики предметтер белгиленбей калса, ошол ал жер пустой чыга берет. Ошол себептен предметтерди белгилеп кетиңиздер, бирок азыркы учурда биз маселени түшүндүк. 9Б мисалы чыкпай жатат, биз аны текшеребиз. Сиздерде да ушундай ката бар болсо, ал оңдолуп калат. Биз адистерге айтабыз. Предметтер боюнча кандай болот ошо? Бирөөңүз суроону бериңиз. Разия, сизди угуп атам, колуңузду көтөргөн экенсиз. Саламатсызбы? Бизде 2 мугалим чыгып кеткен эле да башка мектепке. Уволен болгон, анан ошону чыгарсак кетпей жатат. Бул биринчиси, экинчиси, азыр сиздер декретке чыккан мугалимдер боюнча бир дагы айтпай жатасыздар. Ошону карайбызбы же карабайбызбы? Так, биринчи сурооңузду түшүнбөдүм. Увольнение кылгансыз, ал жетпей калдыбы? Эки мугалим бизден чыгып кеткен, уволен. Ошону кетирсек кетпей жатат. Персоналга киргенде увольнение кнопкасын, мынакей, ушул жерден тапкандан кийин редактировать кнопкасын басасыз. Баскандан кийин тип персоналды алмаштыруу дегенде увольнениени тандайсыз. Бул жерде кайсыл датадан кетип атат? Мисалы 10 февраль кечээинки датасын көрсөтсөңүз, ыйгарым укуктуу адам өзүңүздүн атыңызды белгилейсиздер. Сактоону басасыздар. Бул жерден сиз мынакей сактоону баскандан кийин ал кетпейт. Сиз сөзсүз түрдө аны 2 жолу галочка менен белгилеп туруп, мынакей 2 жолу галочка менен белгилейсиз, тастыктайсыз, анан кийин гана кетет. Ансыз кетпей калат да. Ошол себептен ушул статусту акырына чейин жеткизиңиздер. Анан айтыңыз декреттик боюнча, эгерде сизде быйылкы жылы декретке кеткен мугалимдер бар болсо, аны сөзсүз түрдө белгилеп кетесиздер. Мен сиздерге азыр көрсөтүп кеттим кантип кылуу жолун. Персоналдын карточкасына киресиз. Мынакей карточкасына кирип атам. Карточкасына киргенде карьера деген бөлүк болот. Ошол жерде өргүү, отпуск деген бөлүк болот. Сиздер плюс аркылуу өзүңүздөр декретный отпуск түзөсүңүздөр. Мынакей персоналдын өргүүсүнүн тиби декреттик өргүү, окуу жылу 2020-21. Анан көбүнчө ошол жерде сурап жатышат, биз датаны койсок туура эмес кабыл алып атат, система сактабай атат депчи. Сиздер 2020-21 көрсөткөнүңүз үчүн ушул гана ичиндеги периодду көрсөтөсүздөр. 1-сентябрь 2020, 31-август 2021 ичиндеги даталарды көрсөтүп коесуздар. Эгерде 3 жылга кеткен болсо дагы, сиз быйылкы жылкыны көрсөтүп коеруңуздар, 31-август деп. Кийин дагы эмки жылы кете турган болсо, отпусканы улантыра турган болсо, ал убакта сиз улантып коесуз датасын. Азыркы учурда, мисалы, мынакей 1 февралдан кеткен болсо, 1 февраль деп белгилейсиз. Анан бул жакта 31 август деп коесуздар. Ошондо система сактайт. Мынакей мен өзүмдү белгилеп атам, сактоону басып атам. Ошондон кийин гана буну 2 жолу биз тастыкташыбыз керек. Тастыктаганда мынакей открыто дегенди басасыз. Көбүрөөк иш аракет, проверка. Өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз, сактоону басасыз. Көбүрөөк иш аракет, утверждение. Атыңызды басасыз, сактайсыз. Ошондо бул жабык деп чыгат, ошондо декреттик өргүү буга кошулуп калат. Бирок ал персонал сиздердин тизмеңизден чыкпайт, анткени үчүн ал увольнение болгон жок. Сиз ошон үчүн кабатыр болбоңуздар. Сиздердин системаңызда тура берет ал. Анан эжеке баягы чысебектерди аны сөзсүз кошуш керекпи? Эмнени? Чысебек, башка мектептен келген мугалимдер. Аны совмещение кылып кошосуз. Сөзсүз түрдө, анткени үчүн алар сиздердин тизмеңизде болуш керек. Мынакей персоналга плюс аркылуу мен буга чейин көрсөтүп кеткендей, аны сөзсүз түрдө издеп, эгер башка мектеп каттаган болсо ал чыгат, аны белгилейсиз, анан уюмга кошуп коесуз. Совместительдик кошуп коесуз, макулбу? Бирок мен жылдын башында кошкон элем, 2 мугалим бар эле. Ошолор жок да персоналдардын катарында азыр. Сиз аяктаган датасын койгон эмессизби? Сиз кошуп атканда аяктаган датасын койбошуңуз керек. Ошондо анан сиздердики алар тура берет. Анткени үчүн сиз мисалы 31 декабрь деп койгон болсоңуз, анда ал ошол убакта увольнение болуп кетет. Сиз аны кайрадан кошуңуз, датасын, акыркы датасын койбоңуз. Ошондо алар тура берет сиздерден, макулбу? Макул, рахмат. Так, Сатипа Сапарова, сизди угуп атам. Алло, эжеке. Угуп атам. Сатипа Сапарова жок болсо суроону берип алсам болобу, чыкпай атат го. Эме да, Кайрылар Борбош мектеби. Менен, Аешов мектебинен угулбай жатабы эжеке? Угулуп атат, айта бериңиз эжеке.
бир эжекем декретке кеткен былтыр 2019'dan. Анын окуучулар 3 Б классын класс жетекчиси. Быйыл жаңы эжеке келип, анын ордуна 4 Б класска класс жетекчи болуп шайланды. Бирок класс жетекчиликтен наргы Ибрахимжан кызы Наргизаны чыгара албай жатам. Кандай кылышыбыз керек? Сиз быйылкы окуу жылды түзгөндө ошол жетекчини белгилеп кое бересиз. Мынакей класстарга киресиз. Эгерде классыңыз бар болсо, ошол классты белгилеп кетесиз биринчи. Мынакей азыр мен сизге көрсөтөм. 4 класс. Мисалы, мынакей 4 Б класс болсо, ошол класска киришиңиз керек. 4 Б классты редактировать деп, бул жакта класс жетекчини ошол жаңы мугалимди белгилеп коесуздар. Макулбу? Мурдагы мугалим автоматтуу түрдө чыгып кетет анда. Ооба, эгерде алмаштырып койсоңуз алмашат да. Жакшы, рахмат. Ошо неме кылайт эмне? Рахмат. Дагы Гулиса деген эжеке берип атты беле буга чейин суроону. Эжеке мен Гүлзар. Саламатсызбы? Гүлмайрам эжеке азыр сизди угуп атам. Саламатсызбы? Мен окуучулардын кыймылы жөнүндө сурайын дегем. Ооба. Башка мектептен келген, башка мектепке кеткен окуучуларды кандай кылабыз? Эгерде алар чыгарган болсо, сиз аны фильтрден табып кошуп аласыз. Эгерде сизден кеткен болсо, аларды отчисление кыласыз. Рахмат. Отчисление кыласыз, анан ал мектеп сизге кошуп алат. Эгерде сизге кирген болсо, ал мектеп чыгарып коюш керек. Эгерде сиздин районуңуз эмес болсо, бизге айтыңыз, биз башка райондорго айтып коебуз, ушул балдарды чыгарып коюңуз деп. Сиз бизге анын кайсыл райондон, кайсыл мектептен, анан толук атын жазып койсоңуз, биз ал райондорго айтып коебуз. Эжеке, саламатсызбы? Кылып башка мектептин атын көрсөтүп которуп атабыз го, ошол кандай болот? Жок, азыркы учурда бул бир аз татаал, ошол себептен ал иштебей калат. Сиз отчисление кылып коюңуз. Ооба, эжеке, саламатсызбы? Азыр бул жерде суроо берип атты эле. Саяра, сиз барсызбы? Алло, саламатсызбы, бармын. Саяра эжеке, угуп атам сизди. Мен сизге суроом бар эле. Биздин ИСОнун жетекчисин өзгөртүшүбүз керек экен да. Биздин директорубуз дагы алмашты. Башта ИСОнун жетекчиси директордун эле фамилиясы менен жүргөн экен. Ошого азыр ИСОнун жетекчиси кылып, мен өзүмдү дайындат деп директор ошентип атат да, ошону кантип өзгөртсөк болот? Сиздин директоруңуз сизге приказ чыгарат, ушул мугалим ИСОго жооптуу болду деп. Сиз милдеттенме документине кол койгондон кийин Зайнабидин агага кайрыласыздар, ал сизге жаңы доступ ачып берет. Эжеке, ушул боюнча эжеке. Мен дагы быйыл жаңыдан эметтим, бирок угуп атам эжеке. Мен дагы быйыл жаңы жетекчи болдум да ИСОго. Зайнабидин агайга кайрылбастан эле өзүм эле өзгөртүп алдым да. Болбойбу. Негизи сизге логин паролду бербеш керек болчу да, анткени үчүн мурункуга доступ жабылмак, анан сиз жаңы логин пароль менен баштамаксыз. Анткени үчүн бул жерде мисалы бир ката кетирсеңиз, сиздин атыңыз жазылып турат ошол жерде. Ушул каттаган, ушул аткарган бул ишти деп. Ошол себептен сөзсүз түрдө өзүңүздүн атыңыз менен катталганы туура болот. Биз дагы мурунку мисалы сиз азыр өзгөртүп алган болсоңуз, мурунку жоопту эгерде логин паролун берсе, сиздин атыңыздан кирип аткара берет. Ошол себептен бул нерсеге көңүл буруп, приказ чыгартып, милдеттенмеге кол коюп, Зайнабидин агайга бересиз. Зайнабидин агай мурунку доступту жабат, сизге жаңы логин пароль берет. Рахмат. Рахмат сизге. Карима, кечиресиз, Рахима эжеке барбы сурооңуз? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин суроом, бир мугалим бизде декретке чыккан болчу. Анын чыккан күнүн мен числосун адаштырып киргизип койдум да, ошону кантип оңдосом болот кайра? Эми ал тура берсин, ал өтө деле ката эмес. Рахмат. Гүлзат эжеке, кайра сурооңуз барбы сизде? Үркүнова Гүлзат. Эжеке, мен берейин, Гүлмайрам. Улуттоо мектеби. Мына курсту текшерүү боюнча былтыркы өткөн курстарды да кошобузбу? Былтыркы өткөн курстарды жазсаңыз туура болот. Быйылкысын да кошобузбу ошондо? Баарын кошо бересиз. Рахмат. Эжеке, мен суроо берейин дедим эле. Анау айлык акыны сөзсүз киргизиш керекпи? Кайсы айлык акыны?
Финансированиягабы? Ооба. Ооба, сөзсүз киргизесиз. Бул мен ошондо силер жөнөткөн видеого түшүнбөдүм да мен. Себеби ал мамлекеттен келген бюджет деп жазыптыр. Ал жерге мамлекеттен келген бюджет биз спорт зал бүтүрдүк эле, ошону жазып койдум. Ошол жагынан мен түшүнбөдүм да. Мен мектебим кара берип коесузбу ошол жерине? Негизи айта кетейин, сиздерге мисалы айлык акысы кайсыл жактан келген акча менен төлөнөт? Гүлзат эжеке? Мен бердим. Кечиресиздер. Угуп атам. Гүлбай эжеке. Бюджеттен төлөнөт да ал. Ошол кайсыл бюджеттен? Местныйбы же республикабы? Республика. Анда сиз ошол республиканы киргизесиздер. Мен дагы айтып кетейин, мынакей. Сиздер каржыга киресиздер, бюджетке киресиздер, түшүүлөргө келесиздер. Ага чейин районундогу сиздер маалыматты баардыгын аласыздар. Кайсыл былтыркы жылы бул 1 январдан 31 декабрга чейин канча сумма кайсыл жактан бизге түшкөн деп сурайсыз. Анан баардык маалыматты алгандан кийин, мисалы республиканский бюджеттен сизге мисалы 1 миллион келди. Баардыгын жазып коесуз. Бүгүнкү датаны толтуруп туруп, сиз сактоону басасыз. Сактоону баскандан кийин, сиз ошого кайра чыгымга кирип туруп, плюсту басып, мисалы ошол 500 миңин мен жанагы айлык маянасына короттум, республиканскийге түшкөндөн кийин 500 миңин. 500 миңден биз спорт зал салдык деп айтасыз мисалы, эгерде ушундай болсо. Анан сактоону басасыз. Биринчи айлык маянасын көрсөтөсүз, экинчи пункт менен биз спорт зал салдык деп айтасыз. Мынакей бул жерде. Так. Мисалы башка чыгымдар деп туруп, республиканский бюджетти көрсөтөсүз, 500 миң. Анткени ушуну биз экиге бөлүп койдук. Комментарийге спорт зал салдык деп. Анан сактоону басып коесуздар. Ушул принцип менен сиздер толтурушуңуздар керек. Эгерде мисалы местный бюджеттен өзүнчө келсе, аны дагы өзүнчө киргизип коесуздар. Эмнеге короттуңуз, кайсыл жактан келгенин. Менде дагы суроо бар да. Так, Астра эжекеникин, анан дагы бир эжекеникин азыр айтып аткандыкы мен угайын, анткени ушуну бул жерде бизде 5 минут калды. Угуп атам. Астра эжеке, айтыңыз. Азыр 1 минут мен баарына звукту өчүрүп атам. Астра эжеке, угуп атам. Микрофонуңузду көйгүзүңүз. Азыр мектептер боюнча айтып атканда келгенде токтолуп калды да, ошо биздин мектеп боюнча маалымат берип койсо, кайсы эмелер жок, эмелер кемчиликтер бар. Мен статистика жөнөтөйүн сиздерге, макулбу? Ушул мектептин ушул жери толук эмес деп мен толугу менен Excel форматта жөнөтөмүн, ошол жерден текшерип аласыздар мектебиңизди. Анткени ушуну бизде 100 мектепке текшерүү дагы бир суроо эжеке. Дагы бир суроом бар. Мына картадан белгилегенде биздин мектеп чыкпай калды да. Жанында эмне бар болсо ошону белгилеп коюңуз. Борко айылы деген бар экен, ошону белгилеп койсом болот да. Ооба, болот. Рахмат. Эжеке бир суроо. Суроом бар да. Нокат билимканасы жатак лицейи. Алло. Бизде республиканский бюджетке карагандыктан министрликке бизде местный кеңештен, местный бюджеттен эч кандай акча бөлүнбөйт экен да, ошол бөлүгү толтурулбады. Туура. Жергиликтүү бюджети. Боло берет. Кайсыл жактан келсе ошону толтурасыздар. Ооба. Рахмат. Менде суроо бар эле. Жаңкы мугалимдерди, персоналдарды толтурганда, жаңкы лаборант, кружок, бир мугалимди 2 жолу киргизиши шартпы? Эгерде сиз аны, мисалы ошол эле мугалим анан курс берет, туурабы? Кружок. Ооба, сөз түрдө белгилейсиз аны, кайсыл курстан бере турганын. Жок, ошондо фамилиясы менде мугалимдер көбөйүп кетти да саны. Жок, фильтрден таап туруп кошосуз. Мен буга чейин көрсөттүм эле. Кечээ дагы мен вебинарда көрсөттүм. Фильтрден логин менен издеп туруп, ошонун логин ID исоосу менен таап туруп кошуп аласыздар. Рахмат. Жеке суроо бар. Суроо берели. Трудовой боюнча айтып кетсеңиз. Эмне боюнча? Трудовой. Стаж боюнча биз видео жөнөтөйбүз, макулбу? Ооба, стаж. Ошону киргизиш керекпи бардык иштерин? Сөзсүз түрдө. Бардыгын иштеп келгендердин бери, Ооба, бардыгын киргизесиз. Жеке менде суроо бар, берсем болобу? Ооба, угуп атам сизди.
Мен былтыр Доноң орто мектеби, былтыр мугалимдерди киргизгенмин баарын. Анан кийин ошо азыр берип кеткенде эле мисалы бир мугалим соц педагог кошумча кыргыз тил сабагынан берет. Бирок быйылкы окуу жылында 20-21 соц адистик башка мугалимге өткөрүлүп берилди да, мисалы дайындоо башка мугалим. Ошону өзгөртөйүн десем, жанакыдан соц педагогту алып салайын десем, буга байланыштуу маалымат бар деген жазуу чыгып калып атат да, кантип өзгөртөмүн? Сиз аны өчүрбөйсүз. Персонал бөлүгүнөн аны табасыз. Тапкандан кийин бул жакта редактировать кнопкасын басасыз. Ошону баскандан кийин мынакей персоналдын кызмат ордун өзгөртүүнү басканда сиз канча процентке кайсыл кызматка өтүп атканын белгилеп кетесиз. Мисалы, ал соцпедагог эмес, азыр мисалы музыкальный работник болуп калды. Мисалы, анан кайсыл күндөн баштап 1 февралдан мисалы, анан өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз бул жактан. Сактоону баскандан кийин 2 жолу галочка менен аны тастап кетишиңиздер керек. Мен мына көрсөткөндөй азыр. Галочка менен 2 жолу белгилегенден кийин мынакей сактоону басасыз. Эгер жөн эле алынып калса, анда алдан увольнение кылыңыз. Соцпедагогтон алым калган болсо, увольнение кылып коесуз ошол соцпедагог кызматынан. Макулбу? Түшүнүктүү. Рахмат эжеке. Рахмат. Келиңиздер, мындай кылайлы. Азыр бизде кийинки суроолорду группага жазыңыздар. Биз баарына жооп берип атабыз. Болгону ошо бир аз сабыр кылыңыздар. Азыр мен кийинки вебинар башталып калат, өчүп калат. Ошол себептен мен жооп берүүгө жетишпей каламын. Суроону группага жазайлы. Бир эле суроону мисалы берген болсоңуздар, мурунку историяны окуңуздар, биз жооп берген болобуз. Ошо эгерде андай жок болсо, анда бизге жазыңыздар, биз жардам беребиз. Чалыңыздар, бизде номерлер бар. Чалсаңыздар дагы жардам беребиз сизге. Так. Азыркы учурда биздики бүтүп атат. Катышканыңыздарга рахмат. Мен статистика жөнөтөм, бардык видеолорду дагы жөнөтөм группага. Көңүл буруп карап коесуздар, суроо болсо жазасыздар. Рахмат сиздерге. Рахмат.